Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрүнө Япониянын эң мыкты мыламойка косметикаларын алып келдик. Ал кайсы жакта жайгашкан? Бишкек шаарындагы мега ситинин ичинде жайгашкан бардык точкаларында. Жүрүңүздөр. Биз күткөндөй эле болуп атат го бул жагы. Урматтуу көрүүчүлөр, Япония качество боюнча дүйнө жүзүндө номер 1 болуп саналат. Ал эми ушул Япониянын эң мыкты мына кир жуучу каражаттарын, жана ошондой эле идиш аяк жуучу каражаттарын, жана ошондой эле шампунь, бул жакта кыскасы мыламойка косметиканын түрүн баарын Japan Eco Shop сиздер үчүн алып келди. Мега ситинин любой точкасына кирсеңиздер, ушул жакта Japan Eco Shop деп туруп өзүнүн сатуучулары менен күтөт дагы. Сизди эң сонун мыламойка, эң сонун косметикалар менен тосуп алат. Келиңиздер дагы Япониянын качественный шампундарын бардыгын колдонуңуздар. Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү Japan Eco Shop сиздер үчүн кызматта. 14-сентябрда биз жолуктук долбоорун НТС телеканалы менен биргеликте биз баштаганбыз. Экинчи сезонго ким калат, ким кетет экенин бир жыйынтыкка келебиз. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбайды анан. Мен ойлогом да, мени үйдөн келип алып кетет го депчи, бирок Тордой плазага келе бер деген мага жаккан жок да. Нурпери жүрөгүngө катты эсе кечирип кой. Ушул баладан отказ кылып тура эле кылгансың да. Түгөйлөрдүн катарына ба, үйлөнгөндөрдүн катарына кошулайык деп атабыз. Жакында уже той. Кичине ажылдаган нерсеси бар го кыздардын баарында эле. Мында да бар ушундай. Кийинки чыгарылыштарда Амирдин тоюн көрө аласыздар. Козоюк байке, сиз Демек биз сиз менен коштошконго туура келет экен анда. Сыртка чыгып кеткен атпайбы? Бизде баары жакшы. Эмеге жетилекпиз го дейм, азырынча. Сага багат берлик. Сиз Океананын апасы менен 3 жыл иштешиптирсиз. Биз жолуктук. Биз жолуктук долбоору жума күнү 21:15-те НТС телеканалы менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Саламатсыздарбы, ардактуу биздин жалпы көрүүчүлөр? Биздин акыркы чыгарылышта көптөрү Амир менен Нагима эмнеге сүйлөгөн жок, той качан болот деп кызыккандардын бардыгы абдан көп. Биз бүгүнкү чыгарылышта Амир менен Нагиманын той качан болот экенин биз сиздерге дааналап тактап айтып беребиз. Акыркы биздин чыгарылышта талкууланбай калган талапкерлер менен катышуучулардын ортосунда мамилени биз бүгүн болушунча чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Анткени бул жакта Нурпериге Акчол мырза келген, ошондой эле Амирдин тоюн сүйлөшөбүз, жана ошондой эле Чыңгызда да өзгөчө биз күтпөгөн жаңылыктар бар экен. Барыңыздардын экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Биз баштадык. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү өзгөчө өздөрүнүн жакшы ой пикир, комментарийлерин калтырып кетип атат. Сөзсүз түрдө биз ар бир сөздөргө терең ыраазычылык билдиребиз, жана бизди колдогон, биз жолуктук долбоорун колдогонда миллиондогон биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир чын жүрөктөн кол чаап коелучу. Биз сиздерге ар дайым ыраазыбыз. Ар дайым активдүү биздин передачаны калтырбай көрүп турушуңуздарга абдан тилектешпиз. Ал эми акыркы эфирде Акчол менен Нурперинин ортосунда мамиле кандай болуп атат деп кызыккандар дагы абдан көп. Акыркы эфирде убакыт тардыгына байланыштуу биз ошол нерсени ачыктай албай калганбыз. Урматтуу Акчол, урматтуу Нурпери, келиңиздер бул жактан. Акчол мырза, биз жолуктук долбооруна келгениңизге да көп эле болуп калды. Сизди да сырттан жакшы көргөндөр абдан көп. Өзүңүздүн да көрүүчүлөрүңүз топтолду. Кандайсыз? Жакшысызбы? Биринчиден жалпыңыздарга ассалам алейкум. Арыбаңыздар, Канат мырза, катышуучулар. Бизде экөөбүздүн таанышуубуз жөнүндө айта кетсем, башында тааныштык, жолуктук, бири-бирибизди жакшы билдик. Башында өткөндө эфирде айткандай, мен өзгөчө жакка чакырам деп айткан сөзүм бар эле. Бирок тилекке каршы Нурпери бир аз сырколоп калды. Бир аз ооруп калды. Анан тоого чакырайын деген оюм бар болчу. Тоого алып барып келейин деп, анан өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбайды деп, анан дальше ооруп калбасын деп, кичине күтө турайын деп чечтим. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин жолуктук. Киного барып келдик, боулингге барып келдик. Бирибизди жакшы билдик. Калган
Нурпери айтсын кандай болгон. Нурпери, сөз сизде. Саламатсыздарбы, Канат мырза, катышуучулар баарыңыздарга салам. Негизи баары сурап жатат, акчыл менен эмне болду деп. Эфирден чыккандан кийин бир аз жолугуп сүйлөшкөнбүз. Андан кийин бул мени чакырды киного, бирок бир аз ооруп калгандыктан жолуга алган жокмун. Бирок ошентсе дагы үйүмө келип, дарысын алып келип кетти. Анан рахмат, чындыгында ага мен башкача болуп ыраазы болуп калдым. Андан кийин киного бардык, бирок ошол моментте мага бирдеме жакпай калды да. Эмнеси жакпай калды? Азыр эми элдер Аниме көп көрөт экен. Улукка окшоп. Азыр элдер айтышы мүмкүн, эми кыздар өзүңөрчө эле асмандан түшкөнсүп тандап, бул мелочь нерсе деп. Просто мага эмне жакпай калды. Мен ойлогом, кечинде ошол саат 8де жолугабыз, барабыз деп сүйлөшкөнбүз, бирок андан кийин мен ойлогом да, мени үйдөн келип алып кетет го депчи, бирок Тордой плазага келе бер деген мага жаккан жок да. Менде принцип бар мындай, менин будущий жигитим, будущий мужум мени үйдөн алып кетип, кайра үйгө таштап коюш керек да. Өмүр бою, Навсегда. Ошол нерсе. Эми элдер азыр айтышы мүмкүн, бул мелочь нерсе, кыздарды жакпайт деп. Балким башка кыздарга кандай, бирок менде ошондой нерсе бар да, үйдөн алып кетиш керек. Сиз ошого жиниңиз келип башка бала менен видео тартып кеттиңизби? Интернетте бир бала курьерге жардам берип эле, добротады эле. Ага, жиним келген жок, эми бир аз башкача болуп калды. Балким Акчолдун буга чейинки девушкалары чакырган жерине өздөрү барып жүргөндүр. Балким сиз даяр эмессиздер. Же балким сиз чындап эле баягы биз Аселде айтып эле го мындай агат минген Ханзаданы күтүп, сиз наоборот сиз Ханзаданы күтүп аткан окшойсуз. Жок, эми үйдөн алып кетсе эле алып кетиш керек деген эле Ханзаданы күткөн эмес го. Просто менде ошондой принцип бар. Эми любой эле кызга жакса керек, өзүнүн үйүнөн келип алып кетсе, анан хотя бы өзү келбесте деле такси чакырып алса болмок да. Андан кийин боулингке деле барганда сумдан жолугабы деди. Ошол нерселер мага жакпай калды. Сиз ошо Дордой плаза келбей койдуңуз, мени үйдөн алып кетпей койдуң деп. Жок, чакырды, просто ошол нерсе мага жакпай калды, бирок мен өзүм такси чакырып бардым. Бардыңыз, Баргандан кийин жакшы тосу болду, ойдогудай эле болду баары. Ооба, жакшы. Эсепти сизге төлөткөн жокпу? Жок. Өзү төлөдү? Андай болсо вообще башкача болмок. Ошол үйдөгүлөр деле айтты, жакшы бала окшойт, жылдыздуу экен. Эми таанышып сүйлөшүп көр, эми сага жакса биз каршы эмеспиз деп айтты, бирок менде кандай десем, бир жактыруу, бир симпатия, эч нерсе ачылган жок. Сиз ошентип айтсаңыз башында эле туура болмок го дейм. Биздин көрүүчүлөр да туура эмес ойлоп калды. Анткени сырттан талапкерлер келип эле сөзсүз түрдө талапкерлер эле аракет кылбаш керек да, биздин катышуучулар да аракет кылыш керек. Азыр бул жерден азыр токтосом деле, как всегда эле катышуучулар бүнө эле болот, талапкерлер всегда колдойт биздин көрүүчүлөр. Аны түшүнүп жатам. Просто мен биринчи келгендиктен, биринчи талапкер болгондуктан сразу жок деп айта алган жокмун. Балким жакындан таанышып билейин, көрөйүн депчи сразу кетирип салыш мага неудобно болду. Бирок балким болуп кетет деген ойдо таанышып көрдүм да. Бирок жана принцибиңиз боюнча кайтпайсыз, мени жийиме алып кетиш керек. Кийин турмушка чыгып, анан күйөөңүздүн жумуштары болуп үйдөн алып кете албайсыз, ажырашып кетесизби дароо эле? Мен принциптериме каршы чыкты деп. Жок, эми турмушта болгондо мен анын үйүндө жашайм да, ал деле үйгө келет. Экөөбүз бир үйдө жашайбыз. Жок, мисалы келе калчу дейт да, Нурпери эме сумга келе кал, мен сага ботинка алып берейин десе. Сен өзүң кел дейсиз да. Мен буга чейинки эми кыз жигит катары бирөө менен катуу деле жүргөн жокмун, бирок чуркап жүргөн балдар, буга чейинкилер мени мындай үйдөн алып кетип, үйгө таштап койгон да. Улук ошентчи эле үйдөн алып кетип. Улук менен эми биз көп деле жолуккан жокпуз, бирок бир жерде үйдөн келип алып кетип, кайра үйгө таштап койгон. Келиңиз Айыма, биринчиден микрофонду алып калып турсуз. Саламатсыздарбы, саламатсызбы катышуучулар, саламатсызбы Канат мырза. Нурпери жүрөгүңө катуу тийсе кечирип кой, бирок мен как пример катары айткым келип атат. Жана алтын балык жөнүндө жомок бар го, ошондо деле кемпир тигини хочу, анан буну хочу, анан антпей койдуң, тинтпей койдуң деп атып, эң аягында бир эски тазиктин жанында калып калат го. Ошон үчүн мен сага на будущее айтып атам. Сен азга отур, подожди, жооп бербей турсаң, на будущее андай принцип койгон болбойт. Негизи бул жашоодо мондай да, канчалык өзүңдү мондай бийик монуп санаган сайын жашоо сени ошончолук ийкемдүү ийип коет да. Ошон үчүн сен жөн гана менин көңүлүмө жаккан жок бул мырза деп койсоң туура болмок деп ойлойм. Бирок бул эч кандай кандай десем, мен үйүмө келип алып кет. Бул уже чересчур да, чересчур болуп калды бул жерде. Ооба, сиздикин туура эле кабыл алдым. Эми бул жерде мен 19 жаштамын, тандап тием албетте.
бүт нерсе позволять болот, фигурам десе. Жок, тандаганың тура самооценкаң сонун экен. Мен түшүнүп атам Нурпери сени. Просто зачем дейм да, ошону принцип катары көрүпчү. Кээ бир элестет, сен деген бир баланы сүйүп калдың деп кой, албай куштун акчасы жок, напримерчи, сага такси заказ кылганга. Балким анын чын эле финанстары не позволяйтсың. Бирок сен ал адамды өзүң жактырып атасың. Ошондо да принципке турасыңбы? Жашмын деп эле тандай бербе. Ал өлүм. Урматтуу көрүүчүлөр, түрдүрбөй турабыз. Бул маалымат сиздер үчүн. KG недвижимость компаниясы Кыргыз элине Россиядан 800дөн ашык үй алып берди. Ал эми көптөгөн суроолор бар. Кыргыз элинин паспорту керекпи, же болбосо ипотекага алыш керекпи? Ошол суроолордун баары алдыңкы мүнөттөрдө. Өзүңүздөр билгендей, KG недвижимость компаниясы Россиядан 800дөн ашык кыргыз элин үйлүү кылды. Ал эми көптөгөн ушул Россияда мен жашайм, ушул жактан үй алышым керек, квартирадан тажадым деп суроолор көп. Ипотекага кантип алса болот, кандай паспорт керек экенин биз сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө айтып беребиз. KG недвижимость компаниянын жетекчиси Нарматова Самара Россиянын мыйзамынын негизинде иштейт. Элестетиңиздер, 25тен ашуун банк менен кызмат кылат. Бул эч кандай кооператив, пирамида эмес. KG недвижимость компаниясын сиз издесеңиз, Москвада, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербургда офистери бар. Нарматова Самара өзүнүн кардарларын сүйүнтүп, Турцияга путевка берип, 20дан ашык кардарын Турциянын эң кооз шаарларына эс алдырып, эң сонун мотивация, энергия менен келишти. Россияда кыргыз паспорт менен үйлүү болгуңуз келсе, анда ушул номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Тиги жаш экен деп кеч келип калбайт, ар кандай болуп калышы мүмкүн жашоодо. Ошон үчүн калп эле мондай бир принциптарыңарды колдоно бергениңер туура эмес дейм да, кыздар. Өзүмдүн эле оюмду айттым, акчалуу бул жерде эч кандай нерсе жок. Балким буга чейин анын кыздары келип жүргөндүр. Балким мен деле сиз айткан эртең бир адам чындап жаш көрүп калсам, ал нерсеге карабай ал чакырган жерге барам да. Просто азыр мага ошону эле мынтип айтып койду, мага бул мырза анча жакпай калды деп элечи. Бардыгы реалити шоу болгондуктан мен ачык эле айттым. Саламатсыздарбы? Мен оюмду айтып кетейинчи. Акчалуу түшүргөн деле жокмун деп ойлойм. Бул жерде кимдер эмнени айтып атат, баары эле айтып атпайбы ачыгын. Мен ак жолду негизи мактагым келип атат. Биринчисинде эми туура эмес айттым. Негизи мисалы боулингке барыпсыңар, силер мындай болушунча сага внимание кылып тур да. Аны эгер сени үйүңдөн алып кетпесе, дагы бир жолу шанс берип көрүп, мисалы эми азыр билип атат да бул бала сени что сен ушундай принциптериң бар да. Дагы бир жолу шанс берип көрсөң, может экөөңөрдө жакшы болуп кетет. Мага мындай сүйлөгөн мен иши дал келген бала экен да. Мындай тем более ооруп атса азыр кайсы эле бала үйүнө дарап келип берип атат, айтсаңар, туурабы? Мен сен чын эле жакшы көрүп калыптыр, ошол үчүн дагы бир шанс берип көр. Саламатсыңарбы? Мен Нурперини колдоо иретинде өзүм сөзүм айтып кетейин. Себеби мен буга чейин башкача оюмду айтып чыкчумун бул жаккачы. Мага талапкер келгенден кийин мен оюм таптакыр өзгөрдү да. Адам бир кичинекей жери жакпаса причиналары чыга берет экен өзүчө. Ошон үчүн Нурпери бул жерде өзүнүн оюн туура эле айтат. Бул жерде бизге долбоордо келишим түзүлгөн эмес. Мына сөздү сүйлөсүңөр, мынаны сүйлөбөйсүңөр, келген талапкерлерди сөзсүз жактыргылагын деген бизге эч кандай келишим коюлган эмес да. Ар ким өзүнүн оюн айтат да. Анан бирок самооценкасынын бийиктиги бул эң жакшы. Бирок ошончо нерсени 100 кылып туруп, анан 101-син сен өзүң кел деп койгонуң чындап эле бунун намысына тийген да. Сен алганга чейин бир аз көзүн карап кое бер кыздынчы, урматтуу кыргызымдын жигиттери. Алгандан кийин эми анда уже турмуш тирикчиликке аралашып өзүңөрчө келишип аласыңар да. Себеби азыр аябай ошондой балдар көбөйүп тур. Альфонс балдар, наглый балдар, кыздын акчасын иштеп калайын деген балдар аябай көбөйүп тур. Буну көп кыздар мага кат жазышат. Ошон үчүн сен оюңда турганың эң эле туура. Нурперин, мен сени колдойм. Динаре эже туура эле просто эме дептир айтып койсо да, көңүлүмө жакпай калды деп аны үйүмөн алып кетпей атат. Бул менин ушундай принципим бар жашоодо деген бул өтө туура эмес сөз. Высокомерие. Жок, Тынчтык мырзанын сен причиналарын айтып кетирдиң дегендей эле сөз сүйлөнүп атат да. Өзү калагандай кылып эми ачыбайт этет да эми кыздар. Мен Нурперини сүйлөш жүр деген жокмун. Бул Нурперинин тагдыры да. Просто зачем дейм да, ошо глупый принцип да булчу. Жок, я так не думаю. Очень глупый принцип. Я лично так считаю. Келиңиз, Акчол. Канат Мырза сүйлөп. Бул жерден Нурперинин чечимин колдойм. Экөөбүздүн эле чогуу отуруп кеңештик. Биринчиден бул Нурперини жаман дебейм, аябай жакшы кыз, ыймандуу кыз. Үйдөгүлөрүнө рахмат ушундай кызды тарбиялаганына. Нурперин жамандаш азыр мен үчүн бул биринчиден жигиттик намысына жол бербейт. Экинчиден бул акылсыздык жана пассчылык да. Ошондуктан Нурпери кандай чечим кылса дагы
ага макулбуз. Анан дагы бир жери, бул жерде байкасам Нурпери экөөсүнүн тең лидерлик сапаттары бар экен. Бул мындай эле көрүнүшү мүмкүн, бирок бул жашоо турмушта ошол экөөбүз тең лидерлик сапатыбыз. Бул кыргызда айткот го, аял сүйлөсө көргө, эркек сүйлөсө өргө депчи. Ошол бир үйгө батпай калабызбы деген ойлор келди да. Негизи жашоо турмушта көбүнчөсүн эле көрүп отурабыз. Мен деле ойдон чыгарып айткан жокмун. Бир үйгө батпай калабызбы деп ойлодум. Ошол майда факторлор жашоо турмушка аябай чоң терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Кийин балким экөөбүз ажырашып кете турган болсок, эркек кишиники билинбейт. А бирок аял кишиге жүрөгүнө, тагдырына аябай мындай кара так бойдон калып кетет да. Ошо Нурперинин кара тагы болуп кеткенинен корком, алга жол бербейин деп чечтим. Демек сиз дагы бул жерден сүйлөшпөй эле коеюн деп, сиз да өзүңүздүн чечимиңиз бар экен. Сүйлөштүк, экөөбүз чечтик бул жерден сүйлөшпөй эле коелу деп. Ошондой лидерлик сапат үчүн кандай сөз талашып кеттиңиздерби же бири-бириңиздердин оюңуздар такыр келишкен жокпу? Нурпери өзүнүн күн бербей туруп алды, сиз өзүңүз күн бербей туруп алдыңызбы? Айрым учурларда болуп калат ошондой. Бул да балким сиз Нурперинин жүрөгүн багындырсаңыз, Нурпериде лидерлик сапат жоголот эле да. Азыр Нурпери сизге сезими жок болгон үчүн Нурпери ар кандай ойду айтып бериши мүмкүн да. Бул жерден Нурперинин көңүлүн алыш үчүн болгон аракеттер кылып көрдүк мырза катары. Бирок негизи сүйүнгөн жерим бул бир тараптуу болгон жок аракеттер. Нурпери тараптан деле болуп атты. Нурпериде көп көңүл жок сыяктуу сезилип жатат да. Эгер көңүлү жок болсо, кыйнабай эле койсо, тааныштыгын токтотуп эле койсо туура деп ойлойм. Биз билбей аттык эле ошо көңүлү бар деп аябай биз көңүлү бар деп ойлонуп аттык эле. Биз жакшы эле чыңгызга бере бериңиз. Мен да сүйүнүп аттым эле ошол Назира микрофон алганда наконец-то бир оюн айтат экен. Айтты, сонун оюн айтты. Баарыбызга молодец Назира, уялба. Бул жерден ким эле атын? Акжол. Акжол чындыгында баягы эркектик намыстык ой бербей өзүнүн кадамдарын жасаптыр. Бул жерден мен көз карашым боюнча кичине Нурпери мага меркантильная сыяктуу көрүнүп атат чындыгында Нурпери. Неге дегенде баягы эркек болуп баардык кадам жасап аткан учурда дагы, мисалы сен бул жерде өзүң да талапкер күтүп отурасың да, анан кийин талапкер баардык нерсеге обязан сыяктуу кылып салыптырсың. Жок, ошол талапкер күтүп отургандыктан мен такси менен болсо деле чакырган жерине бардым. Если мен ошол жерге барбай койсом, анан айтсаңар жарашмак да, сен типа высокомерный болуп отурасың, тиякпай депчи. Мен барбай койсом, айтсаңар жарашмак. Мен бардым. И все. Просто мага ошол нерсе жакпай калды, ошол нерсени айттым. Хорошо, сен оюң деле туура, сен оюңду деле туура түшүнөм. Чындыгында Динара эже айткандай, если адамдын бир сапаты жакпай калса, минустары кайра көрүнө берет деген туура окшойт, ооба. Силердин чечимиңер кандай болсо да, биз, конечно, колдоп кабыл алабыз. Саламатсыздарбы? Акжол мырза, саламатсызбы? Бул жерден мен башында эле көргөм, Нурперинин деген мындай калоосу жок болчу да, көңүлү жок болчу. Эгерде бул жерде Нурперинин көңүлү болгондо, маршрутка болобу, автобус болобу же троллейбус болобу барат болчу да. Бул деген Нурпери мурда Нурдин байка айткандай чоң бир самандын ичинен ийне издеп атат да. Анан бул жерден мен Акжолго айтарым, колдоо эретинде. Сен аябай мындай чыныгы мырза экенсиң, буюрса деген сен маршрутка менен чакырсаң, троллейбус менен чакырсаң бара турган кыздар бар. Мындай башыңды ийип калба, ошон үчүн дайыма алга дейм, ал эми бул. Нурпери, мен сага бир сөзүм айтып коеюн, сен ушул баладан отказ кылып туура эле кылгансың да. Себеби аял киши көргө, эркек көргө деген сөзүнөн кийин мен вывод чыгардым да. Ар ким ардеке деп сени күнөөлөйт, өз оюңда кал. Кимди тандайсың, тандабайсың, өзүң ишиң. Типа жамандаганы жигиттик намысым жол бербейт депчи. Если менден бир жаман нерсе көргөн болсоң, азыр ушул жерден ачык айта бер. Мен сага эч качан капа болбойм. Сен эч кандай жаман сапат көргөн жокмун. Ошон үчүн ата-энеңе да ыраазычылык билдирем. Жакшы кызсың, ыймандуу кызсың. Сага бир эле айтып кетет турчу сөзүм. Менден акылдуураак, менден эстүүрөөк, менден жакшынакайраак бир балага жолугасың деген ойдомун. Жакшы эле бала экен. Сонун бала экен, мен көрүп отурам го. Канат мырза кандайсыз? Жакшысызбы? Ачыкмысыз, сонун жарашат экен. Биз көрүүчүлөр да ойлоп калбасын, зрение слабый экен бул баланын деп, анан кийин
эме свет кээ турмушка чыкпай койбосмунга. Бул ушундай биякта профессиональный свет болгонго бир күн кечке эфирде отурган көздөр кызарып кетип атат. Ошондуктан мындай защита эле очки Элнур эжеден. мен сүйлөп коеюнбу? Негизи бул жакта мындай болуп атат. Бул жигит бүт нерсени кылыптыр да. Бүт нерсени кылыптыр. Мисалы, баарысын алып барып бериптир, тигини кылыптыр, муну кылыптыр. Өзүнүн жигиттик баягы милдетин аткарыптыр. Болгону бул жакта Нурпери эле кичине жакпай атат. Негизи Нурпериге улук эле жагабы деп ойлоп атам менчи. Биз анда Улук мырза бүгүн эфирге актандай болуп кийин. Сиз Россиядан биз улуктук долбоорун көрүп жатасызбы? Эми сиз Кыргызстанга 10 000 долларга чейин 0% акча которо аласыз. Кайсы приложение менен? Мир привилегии приложениясы менен. Мир привилегии приложениясын Play Market же App Store'дон көчүрүп, перевод Кыргызстанды басып, жана ошондой эле канча акча саласыз, ошону жазасыз, жана сөзсүз түрдө промокод коесуз. Промокоддо 2 гана жазуу бар, Бишкек же Манас деп жазасыз, жана ошондой эле акча алчу адамдын данныйын жазып, жана өзүңүздүн данныйын жазып 0% Мир привилегия приложениясы аркылуу Кыргызстанга акча которуңуз. Ал эми Кыргызстандан сиз банк бай түшүмүнөн чечип алсаңыз болот. Мир привилегия приложениясын App Store Play Market'тен көчүрүңүздөр. Сиздер үчүн бекер. Сүйлөбөй дагы атат улук. Сиз актандап койм. Улук мырза, сиздин оюңуз, Акчол мырзага кандай оюңуз? Саламатсыздарбы? Барыңыздарга. Мен бүгүн эми кийинип келгеним себеби мени корейлер туруп атасың чачыңды экиге бөлүп деп каждый эме эфир сайын баардык кыргыз эл жазат да. Оң болсоң ушу сен чачыңды алдырып кичине кыргыздай болуп жүрчү дейт. Анан ушинтип кийинип жүрөйүн деп чечтим. Дайыма ушинтип кийинип жүрөйүн дедиңиз. Акжол мырза чынын айтканда Нурпери экөөнүн таанышуусуна мен көрдүм, эми видеолорун көрүп аттым, каждый видеолорун жолуккандарын. Сүйүнүп аттыңыз. Иә. Сүйүнүп аттыңыз. Жок, сүйүнүп аттым. Бул жактан Акжолго мен айткам, Акжол эшиктен сүйлөшүп калганда Акжолго ушундай Нурпериге характери кичине сложныйраак, кичине сынба аракет до конца кылып көр деп. Бул жактан Нурпериникине деле баары азыр асылып сүйлөгөн. Мен Динара эженин ою туура да. Нурпериники деген балким Нурпери деген мисалы лидерлик качество деп атпайбы? Лидерлик качество дегенде мен чын айтканда мен башында мындай сүйлөшүп калдык го. Сүйлөшүп калганда мен угчу да Нурперичи. Угуп эле жүрчү. Ал жактан бул жактан лидерлик качество менде дагы бар. Бирок Нурпери ошол убакта бир-бирибизге болгондо мага унчукпай эле сүйлөчү эмес, мындай жакшы эле болчу да. Анан бул жактан Нурперинин күнөөлөгөнгө болбойт. Просто причина деген алдаганды Нурпери билбейт, эч качан алдабайт, мындай алдаганды билбейт да. Анан эптеп бир причина табайын деп эле жакпай калды, башка бала күтөйүн деп оюн менен бул Нурпери мындай кичинекей нерсени айтып алды да, бул жактан баары асылып атат, бирок Нурпериники деле жакпай калган үчүн ошондой кылып атат. Жок, ооба, биз билип атабыз аны. Просто улук айтып атпайсыңбы? Нурпери мени укчу деп, же ошондо Нурпери сени жакшы көрүп атабы? Жакшы көрсө менден отказ кылмак эмес да. Жо, сен деген внимание кылбай койдуң деген үчүн отказ кылбады эле. Сен внимание кылам деп туруп кармап калышың керек болчу. Сиз бул жерден негизи ар бирине сөз бербейсиз чындыгында. Ар бир менен мындай бирөө сиз жөнүндө бирдеке десе эле болду уже. Эми кайгылуу болуп баштайсыз да. Анан Нурпери сиздин оозуңузду дайыма жапканга аракет кылат, бирок бир да жолу Нурпериге кайым айтышкан жок, а? Башкасы менен айтышат. Башкасы менен эмне себептен Нурпери менен айтышпайсыз? Же чоң бир касияңыз барбы? Нурпери айтып коем дей турган. Коркутуп койгонбу же сизди? Жок, чынында Нурпериге мен мурун таанышып сүйлөшкөн кыз болгондуктан мен сыйлайм. Мен мурунку кыздарымды, мисалы сүйлөшкөн кыздарыма бир сөз тийгизбейм. Өзүм алгыс жок болсо да сөз тийгизбейм. Анткени ал мен ал убакта мурун мен жакшы мен мисалы таанышкан кызым болсо, сүйлөшкөн кызым болсо, ал адам менен убагында жакшылык, жакшы күндөрдү өткөрүп, жакшы сезимдерди өткөргөн адамды кызганып же көрө албастык кылып, кийин жамандаган бул эң ылдый кадам деп эсептелет. Ошондуктан просто колдойм. Аныго түшүндүк. Эми сиз анан Динара айым, Нурпери үчөөңүздөрдүн оюңуз бир экенин да түшүндүк. Анын баардыгы түшүнүктүү болду. Буну убакытты да созуп да кереги жок. Чындыгында баары түшүнүктүү болду. Биздин көрүүчүлөр да тажап кетишпесин. Акчол, сиздин соңку сөзүңүз болсун. Нурпери, сиздин соңку сөзүңүз болсун. Негизи алгы сөзүн айта кетсем, бая айтып өткөн эле Нурпери жакшы кыз. Негизи Нурпериге болгон сезим таза болчу. Анан
зыянын келтире албайын деп ошол таза сезим идеал бойдон калышын каалайм. Нурпери сиздин? Акчол чынында жакшы бала, үйдөгүлөр деле айтты, жакшы бала экенин таанышып көр, эми өзүң бил деп. Чындыгында дары алып келгенде мага да чындыгында башкача болду. Эч бир бала антип алып келип берген эмес, мага ошондо чындыгында ыраазы болдум. Сага рахмат, мени тандап келгениңе рахмат, аракетиңе рахмат. Бирок туура түшүнөсүң деп ойдомун. Өзүңө деле айттым сырттан, менде эч нерсе ачылган жок, өзүмдү дальше кыйнагым келбейт. Ошол тааныштык токтойт. Физиологдук долбоору чындыгында мен ушинтип ордуман бирде кубанып турабыз, бирде сүйүнүп турабыз, бирде талапкерлерди сыртка узатабыз. Эми биз дагы да болсо албетте аракет кылып жатабыз. Биздин катышуучулар бактылуу болуп өзүнүн теңин таап кетсин депчи. Анан бул да турмуш экен, бул да тагдыр экен. Акчол мырза, башты өйдө көтөрүп, наоборот ушул сизге мотивация болуп, алдыга өсүшүңүзгө да жардам берет. Ошондуктан биз сизди ар дайым колдойбуз. Акчол мырза бир катуураак кол чаап коелу. Физиологдук долбоорунда эң сонун бир көз ирмемдер менен калдыңыз. Биздин катышуучулар менен да коштошуп койсоңуз болот. Эмне Улук мырза менен эле коштоштуңуз, кол кармашып. Кайрадан эфирди алдыга карай улайбыз. Бүгүн физиологдук долбооруна талапкер болуп келген жалгыз биздин талапкерибиз бар. Анткени биздин биринчи сезондун аяктап калганга биз азыркы убакта көп талапкерди кабыл ала албайбыз. Бирок ушул биздин келе турган талапкерибиз көптөн бери очередте туруп күткөнүнө байланыштуу биз дагы урмат сый менен Тилек мырзаны эфирге чакырып алалы. Кол чабуулар менен. Катыраак кол чаап турабыз. Биз жолуктук. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Толкунданып отурушпайсыз, а? Дем алыңыз. Кеттиге вдох. Дем алабыз. Чыгарабыз. Келиңиз, бул жактан орун алып бериңиз. Орындуктардан орун алып бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, биз алдыга карай улайбыз. Сүйүүгө биз жолуктук. Көтөргөн экөөбүздү. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, акыркы убакта дагы интернет желесинде өзгөчө тарап куттуктагандар көп, жана ошондой эле биз жолуктук долбоорунда куттуктагандар көп. Биз дагы ушул нерсеге болушунча аракет кылганбыз, бирок биз ойлоп атканбыз, НТС телеканалы менен жана Анжелика Кайратовна менен ойлоп атканбыз, уже баш кошкондор бизде табылбай калды окшойт. Мейли, экинчи сезондо балким буйруп калат дегенбиз, бирок бардыгы Кудайдын буйругу экен. Жакын арада эле өзгөчө ушундай сонун предложение болуп, жана ошол жакта пранк аркылуу кылганыбыз элге ушундай жагып, өзгөчө эмоциялар болуп, комментарийлерди окусаң, менин күйөөм өмүрү ыйлач эмес эле. Амирдин предложение кылганын көрүп ал аябай ыйлап атат деген да каттар абдан көп. Анан азыркы убакта кыргыз эли суктанып жаткан жаш үй бүлө десек да болот, уже жакын карада той болуп, нике кыйылып, уже турмуш жолуна дагы кадам аттап жаткан кездери, бул жака биз Амир менен Нагиманы чакырып алалы. Амир, сизде ямычкалар бар беле? Нагима арыктаткан окшойт, бир жумада эле тойго үйлөнгөнгө тойго чуркоот эле. Нагима, сиз ушул убакача мен толкунданып атам деп келгенсиз. Бирок эфирден сырткары сүйлөшүп көрсөк толкунданбайт экенсиз. Амирден да көп сүйлөйт экенсиз. Келиңиз, бул жактан кандай болуп атат? Ортодо колуңузду сурагандан кийин ортоңуздарда кандай мамиле болуп атат? Сөзсүз түрдө жаман нерселерин айтпайсыз, бир гана жакшы нерселерин айтасыз. Анткени жакын арада той. Салам барыңыздарга, катышуучуларга, сизге. Бизде баары жакшы. Жакшы эле нерселер болуп атат. Ошо. Амир, сиздечи кандай болот? Амир жылымай эле калып турго. Ассаламу алейкум, катышуучулар, баарыңарга салам. Кантаке, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Районский нимде ал. Жакшы, Кудайга шүгүр, бизде ойноп күлүп жүрөбүз азыр ошо. Жаңы түгөйлөрдүн катарына ба, үйлөнгөндөрдүн катарына кошулайык деп атабыз. Жакында уже той. Ошондой айтып коет.
тойго даярдыктар кандай болуп атат? Тойго даярдык сонун. Уже үйдөгүлөрүбүз учурашып бүттү. Бири-бири менен таныштыбы? Кандай болду кудалар менен кудалардын жолугушуусу? Сиз кайненеңиз менен кандай сүйлөшкөнсүз? Биз барган жокпуз да аяка. Эмнеге? Билбейм, чоңдор чечет деп койду, бизди кала бергиле деп. Ушундай болуп калды да, экөөбүз бул жакта эле туруп турдук, экөөбүз тамактанып үйдөгүлөр барып келди. Сүйлөшүп баары сонун деди, ошо. Негизи биз жолуктук долбоору башталган айтканбыз. Биз ким биринчи жолу үйлөнсө, тойду көтөрүп беребиз деп. Ошондуктан Амир эч кандай тойго даярданып жүргөн жок. Нагима менен эле жүрөт. Урматтуу көрүүчүлөр, билип алыңыздар. Анткени биз Анжелика Кайраттан менен биргеликте тойго биз даярданып жүрөбүз. Жада калса мага чалат, Канат ака көк костюм кийерсем болобу депчи. Жок, болбойт укам, мондай костюм кий деп. Биз азыр Амирден сураган атабыз, бир гана келип эле берип кой, болду. Калганы бардыгы даяр деп. Ассаламу алейкум, катышуучулар. Амир, Нагима, аябай сонун жарашып турасыңар. Мен мурунку эфирде жок элем. Силерге бакыт каалайм. Бактылуу өмүр сүргүлө, буюрса тойду да белгилеп койсуңар. Ата-энеңердин сый-урматына бөлөнүп, ата-энеңерди сыйлагыла, урматтагыла. Анан биздин азыркы учурда биз жолуктук долбоорубуздун биринчи түгөйлөрү болуп, буюрса канат каккыла учуп кетип атасыңар. Сапарыңар байсалдуу болсун, турмуш жолуңар байсалдуу болуп, көп бала тапкыла. Эми бул жерде азыр калап тилек айта турган эле учур болуп атат негизинен. Силерди көрүп суктанып атабыз, буюрса үлгүлүү биле болгула. Бизге да жуксун, Амир. Кетип атканда бир кучактап же болбосо шым ырымга таштай кетчи, кийип алайын да. Ошондой кылалы. Анан айта кетчү нерсе, буюрса Баткенде да той болот экен, Баткенге да барабыз. Анча-мынча катышуучулар менен азыр да кеңешип калдык. Бара тургандар чогуу барып келели, Баткенди көрүп келели. Амирдин үй бүлөсү менен амандашып, учурашып, анан тоюн дагы ошол жерден кызыктуу кылып өткөзгөнгө аракет кылабыз. Красавчик Амир. Аябай сүйүнүп атам, мен ушул толкунданып ушул нерсени айткым келди да. Ошол буюрса тойдун аркасынан тойлор болсун. Айдай, кийинкиси сенен болсун. Саламатсыздарбы? Мен да ошо кабыл тилегимди айта кетейинчи. Колдун сураган күнү мен эфирде жок болуп калган элем. Эфирден көрүп алып мен өкүнүп кеттим, чын аябай. Эмнеге келбей койдум деп, келип койсом болмок экен деп көрүп алып, мен да көзүмдөн жаш тегеренип, чын аябай сүйүндүм, аябай кубандым. Экөөңөрдү көрүп алып, өтө сонун жарашасыңар, чынында бактылуу болгула. Буюрса тоюңарда кезегели эми. Ошол. Ассаламу алейкум, Канат мырза, кандайсыздар? Жүрөк жүрөсүз го. Бул жака качан отурам деп кече айтчу элем, бүгүн отуруп калдым. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум баарыңыздарга, кыргыз элим. Мен Амир менен Нагимага каалоо тилекти айтып кеттим. Бирок менде бир сонун келин балага бир эме суроом болуп атат да. Келин бала ушул жактан силебейт экен да. Анан бир историясын көрүп калдык. Мойнунан кучактап алып, мына орусча бутырат бараттыр да. Тиги баягы мойнунан кучактап алып кечир кой деп кетип бараттыр. Ошондо эмне качак кылды элең, айтчы, Амир. Нурдин байке. Мен жооп берип койсун. Сен Нагима эмесин, коюп тур. Нагима жооп берип койсунчу, пожалуйста. Кел, Нагима жооп берип койчу, пожалуйста. Жакшы эле сүйлөйт экенсиң, мен көрүп алып таң калдым да. Мен унутуп калдым анда. Көп болот ушут. Именно муну колтуна кой, мойнунан кучактап алып айтып койчу. Негизи туура эле байкадыңыз. Негизи бул жерде баягы мен отургандай болчу, мен деле сырттан башкача дейт го адамдар. Мына жерге келип деп коет да. Сүйлөй албай тынчыкпайт. Чын айтам деп, кыз адамдын бардыгынын өзүндө каны да болот экен го, андай нерсечи. Мындай кичине ажылдаган нерсеси бар го кыздардын баарында эле. Мында да бар ушундай. Ошо сен эмне үчүн ошо кечинсен качак кетирдиң элең? Не болду? Мойнуңан. Жок. Баткенге кетем деп отурдум беле, ушу эме болгондон кийин дагы бир пранк жасап берем деп, негизи тамашалап сүйлөй берем го мен. Анан бир жерге кирип отурдук эле, ошол жерден урушуп кеттик да, басып эшикке чыгып кетти. Чыксанан мен артынан айтып коеюнчу, артынан чыкпай койдум да мен дагы. Айтып бериңиз, эми азыр айтып калбасаңыз сиз кийин такыр эле айта албай калат окшойсуз. Жакшы. Анан
ошо чыкпай койдум эле да. Анан таарынып калган экен. Анан мен деле бетим көк бет кылып алып турайм эле деп кезек келет да коюп отурдум. Көрсөм мен буну таарынып кетип калды экен үйүнө десем, чыксам неге сырт жакта турган келди. Анан кайра кечирип койчу деп кечирим сурап анан таарынып калды. Ошондон кийин анан жалдырадым, ол дедим, бул дедим, болбоду. Акыры жинденип келип чапкылап уруп туруп анан келсең деп туруп өбүп коет экенби десем, мойнунан кысып алып кое бербей койду да. Ошо видео тартылып калды да. Анан кое бер десем болбой эле анан орусча патыратып эле. Мындай болду да, Канат мырза. Телефон Амирдин колунда тартып кетип атат да мойну менен. Жо, бул эми тамашалашып эле тартырдыңыз. Жо, ошо жакшы. Мен ошону көрүп алып, экөөнүн эркелегенин көрүп алып сүйүндүм, чын бактылуу болду. Бирок эми бул жактан мен андай күткөн эмесмин да, көрүп алып таң калдым да. Бактылуу болду. Нурдин байке аябай Амир, Нурдин байке аябай сүйүнүп буйрса, тоюңа бир кооз союп барам дейт. Болду. Бүгүн соём деди эле, аны тим эле кой деп. Мен соём, ответин айта бересиң сен. Амай мен эркелеген жаман дедимби? Мага эле эмне эле сайылып атасыз, амай? Жок, эме деди Динар. Сону айтпадымбы? Просто бияктан сүйлөбөй. Просто Нагима биякта сүйлөбөй отурат сыртта, ошентет экен деген сыяктуу айтып атат. Бактылуу боло. Буюрса тоюңарга обязательно барам. Мен тойду жакшы көрөм аябай. Нурдин байке бир кооз союп барабыз, Мен союсам, сен союсуң, кайта айтчы ошону мага. Жок, эми өзү Мен союм, сен союсуң, кайта айтчы ошону мага. Мен союм, кайта. Сен ошону кайта союсуң, ошону айтчы мага. Жок, аны бүгүн соебуз. Бирок тойго эми өзү отдельно биз жолук долбоордун атынан бир кооз союп барсак болот. Коюңарды койгулачы айланайын, болдугулачы коюңарды. Чын эле коозду эле илип сиз көрсө эле коозун эстеп берет экен. Тетем Канат мырза, ону Рыскелди актер эле баштап атпайбы атак. Жакшы баары. Амир, буюрса тоюңда жыргап, чардап, бийлеп, бакытка алып келебиз. Болду аке, чоң рахмат. Ашыкча сөздө эле сүйлөгүм келбей атат, үйлөнө тургандарды уштуруп ийбейли депчи. Жакшы гана сөздөрүңүздөрдү айтып туруңуздар. Чыңгыз, келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен азыр бул 2 жашты көрүп аябай кубанычта отурам негизинде. Ушул проектке келгенде эң биринчилерден болуп мен негизи мен үйлөнүп кетем деп ойлоп аткам да, чындыгындачы. Мен дагы негизи үйлөнө турганга даптаярмын го. Анан бул экөөнү көрүп эле аябай кубанычым ичиме батпай, чын бакыт каалагым келип атат мен дагычы. Анан менде дагы өзүмдө сиз айткандай жаңылык бар деп кеттиңиз эле, ошол жөнүндө дагы айта кетсемби деп атам да. Шашпай туруңуз. Шашпаңыз. Саламатсыздарбы, Канат байке? Мен Нагима келгенден бери Амир носки кийип калыптыр да, бутуначы. Носки такыр кийбейт болчу, ошону байкадым. Ошо Амир бактылуу болгула. Аябай сүйүнүп атабыз силерге. Эки дүйнө бактылуу болгула. Силердин тоюңарда кызмат кылып эле, сыйлашып эле жүрөлү. Чындыгында урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта баягы баардык нерсе ортодо билинип турат. Эки жаш чында бири-бирин жакшы көрөт экенин. Анан Кудай буйрса азыркы убакта ата-энелер да келип мындай активдүү тойго даярданып жаткан убагыбыз. Биз ата-энелердин айттык, сиздер жөн гана конок болуп келип бериңиздер деп. Ал эми Баткендеги Амирдин тоюна да биздин катышуучулар барабыз деп атат. Биз тилекке каршы бара албагандыктан, бирок биз Бишкектеги тойду укмуштуудай кылып өткөрүп берели деп атабыз. Дагы бир жолу мактанып коелу. Буюрса кийинки чыгарылыштарда Амирдин тоюн көрө аласыздар. Амир, Нагима, биз сиздерге бакыт каалайбыз. Ашыкча сөздүн кереги жок. Мойнуңуздан кысса кыссын. Главный бактылуу болуңуздар. Кысылып жашасаңыз да бактылуу болсоңуз, биз ар дайым сүйүнүп жүрөбүз сизди көрүп. Анан эң нээси бакыт каалайбыз. Орнуктан орун алып берсеңиздер болот бул жактан. Чоң рахмат дагы бир жолу баарыңарга. Баткенге чакырам ошо баргыла. Менимче мындай баары бактылуу болгондой сезилип атат да, мындай ашыкча да сүйлөгүм келбей атат, ашыкча да сөз бергим келбей атат. Бул жака дароо эле мен талапкер болуп келген Тилек мырзаны чакыргым келип атат. Тилек мырза, куш келипсиз. Келиңиз. Өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Куш келипсиз биз жолуктук долбооруна? Ассаламу алейкум. Жалпы көрүүчүлөргө, көрөрмандарга. Ассаламу алейкум баардык катышуучуларга, талапкерлерге, жана Канат мырза, ассаламу алейкум. Өзүм жөнүндө айта кетсем, атым Тилек, Чүй областына караштуу Токмок шаарынан болом.
Эмне жумуш кыласыз? Жашым 27-те. Өзүм кесибим боюнча энергетикмин. Энергия тармагында иштегенмин. Азырчы? Азыркы учурда связь деген тагыраак айтканда бул интернет кошуу боюнча иштейм. Подключение. Ушул жакта бригадир монтаждык болуп иш алып барам. Мурда үйлөнүңүз беле? Жок, үйлөнгөн эмесмин. Үйдө канча бир туугансыз? Үйдө 3 бир тууган, эң кенжеси мен. Эң кенжеси. Үйдөгүлөр үйлөнгөн угулар, э? Ооба, үй бүлөлөр. Бул жакка келериңизди үйүңүздөлөр билеби? Чынын айтканда үй бүлөлөр бар деп сунушташкан, барып билбейсиңби деп. Анан бүгүнкү эфирге келе турганымды айткан эмесмин. Сюрприз болсун. Биздин передачаны кайсыл убакыттан бери көрүп келесиз? Бул передачаны жаңы башталганда бир аз эмелерин көрүп калдым, үзүндүлөрүн, интернет соц тармактарда чыгып атпайбы? Ошолорду көрдүм. Андан кийин жаңы могу талапкерлер келе башталганда ошондо уже толук көрүп баштадым азыркы учурга чейин. Азыркы чыгарылышка чейин. Ал катышуучуну канчадан бери тааныйсыз ошондо? Канча ай болуп калды? Ал катышуучуну ушу передача жаңыдан, ушу долбоор жаңыдан түптөлүп башталып келаткан кезинде соц тармактардан көргөнмүн. Анан кийин чынын айтканда жазганмын тааныш иретинде. Таанышып көрбөйлүбү деп. Но тилекке каршы жолуккан эмеспиз. Ага чейин уже бул проект башталып, ачылып башталды, чыгарылыш башталганда бияктын долбоордун мыйзамы боюнча сырттан жолукканга болбойт экен. Анан жолуккан эмеспиз. Мындай эле бир аз эле жазышканбыз. Ал катышуучу менен демек сиз биз жолуктук долбоор башталгыча эле сүйлөшүп экенсиз да, э? Бир аз переписка кылганбыз, но жолуккан эмес, көрүшкө элекпиз. Бирок сиз бул жактан көрүп келдиңиз. Ооба. Эмне пыс-пысы деп калдым? Менин оюмча, ассалому алейкум, куш келипсиз. Кечиресиздер. Жакшы келип алыпсызбы? Рахмат. Менин оюмча Талгат байкенин жанында Айма келди го дейм. Жазышкан эмесиң? Жазышкан. Анда Айзат ага келди. Магабы? Жок. Жазышпайм мен эч ким менен. Мен айтканчу, саламатсызбы? Куш келиптерсиз. Мен оюм боюнча Айдайга келдиби деп ойлоп атам да, мондай сонун болуп кийинип, анан кичине жана мурунку талапкери да колун кармап койду окшойт. Көптөн бери биздин арабызга да көп кошулбай калды, анан ушу талапкер келип багыңда чабы деп ойлоп атам сен. Ассаламу алейкум. Тилекбай, кандайсың? Токмоттук өзүм иним кезиң, сүйүнүп жатам. Сени көргөндө эле мен сразу ушу сездим да, негедирчи, за кулисой. Өзүмдүн иним келгенине өтө кубанычтамын. Кимди тандап келсең дагы бактылуу бол. Чындыгында Токмоктун жигити кандай экенин сен көзөтөрүңө көзүм жетет. Бактылуу бол. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул жигит жарым жылдан бери Айдайдын артынан ээрчип жүргөн жигит экен. Бул жигит бүгүн Айдайга келди. Эми азыр Айдайдан сурадым. Айдай экөөбүз мамилебиз аябай жакшы. Негизи каждый талапкер келгенде биз кыздар бирибизди карап шыбыңдашабыз. Ким кимге келди, ким кимге жазды, ким кимге чалды, биз бирибизге сырдашабыз. Азыр Айдай менен сүйлөшүп отуруп калсам, эже бул жарым жылдан бери мен артынан. Динара мындай жашыруу редакциясы деген барбы, же бүтүлүп кетеби? Айтылбаш керек беле? Жок, айттым, кичине кое турсаңыз өзү деле айтмак да балким. Жок, эми оюм сүйлөдүм да мен. Чуркап жүргөн бала экен Айдайдын, Жок, кыркып койсун. Бул жакта ээрчиген эч нерсе жок го дейм. Бул жакта ээрчиген нерсе эмес да, бул балким жактырып калып аракетин кылып жүрөт да эми. Покойник эмес, балким мындай эле жактырганда покойник эмес. Артынан ээрчиген бала. Жок, сиз тура эле айттыңыз, сиз тура эмес айткан жоксуз деген жоксуз. Өзү айтмак дегениңиз го, биз баарыбыз күтүп атканбыз да. Жок, кыркпайбыз бул жерден. Сиз да эфирге чыгып алып айтат экенсиз, көп жерин кыркып коет деп, биз эч жерин кыркпайбыз. Анткени бул реалити шоу, андыктан ал жери балким мен сөзүм угулбай алган үчүн алып койгон, ошондуктан кандай болсо ошондой чыгат. Сиз дагы болгондо айтсаңыз болот. Кимге келдиңиз? Ачыгын айта берейин. Ачыгын айтыңыз. Айдай айымга.
Биз жолуктук долбоору биздин соңку акыркы эфирде эле Айдай менен Бегимбайдын ортосундагы мамиле токтогон. Демек сиз ушул убакытты күтүп келиптирсиз да, Ошондой дейм го. Экөөңүздөр бирок жолуккан эмессиздер. Жок. Кол чаап коелу анда. Билгендей эле негизи биздин талапкерлер оң жакта, катышуучулар сол жакта отурчу, билгендей эле эки местаны бирге коюп койгон экенбиз. Анткени мурда жазышканыңыздар үчүн балким тааныш катары дагы сүйлөшкөн оңоюраак болоттур, Ойлойм. Айдай менен учурашып сүйлөшсөңүз болот. Кенен эч ким сизди бөлбөйт. Саламатсызбы Айдай? Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ооба, таанышпыз. Негизи жай айында ошо TikToктон таанышып калганбыз. Жазып дайыма ушундай белектерин жиберип, үйгө чейин, иштеген жериме чейин гүлдөр, таттуулар келчү. Тамактар ар кандай. Ооруп калсам дарылар, лимондор келчү. Ошо анан бирок бүгүн күткөн эмесмин, таптакыр. Кечээ эле мен талапкер кетирдим го. Бүгүн келет деп таптакыр күткөн эмесмин. Кош келдиңиз. Рахмат. Бирок сиз долбоордун эрежеси боюнча Тилек мырза менен сүйлөшкөн жоксуз. Жок, жолуккан жокмун. Андан кийин биз жолуктук долбооруна келгенден кийин жаздыңыз беле? Же жазган эмес белеңиз такыр? Бир жолу жазганмын, эми баягы акыбалын сурап, программа эфир кандай өтүп атат, программа кандай өтүп атат деген эле баягы кызыкчылык болгон да, сурап элечи. Акыбалын сурап, кандай болуп атат, окуулар кандай. Ушундай эле суроолор болгон. Башка эмнесин жактырдыңыз Айдайдын? бүт баарын. Өзгөчө мындай баса белгилеп айтып кете турган нерсе, мисалы мырзаларга бир мындай белгилеп кеткенде жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү, анан баягы бизге эң адам көзүбүзгө келбети, өңү түзү келет эмеспи? Урунат эмеспи? Ошо өңү түзү баардык жүрүш турушу. Калганын эми убакыт көрсөтөт кандай экенин. Демек сиз Айдайды мурда эле жактырып жүрчү экенсиз да. Демек мен ойлоп атам, мындан кийин балким экөөнүн мамилеси дагы жакшырып кете турган болсо, кийинки той ушулардыкы окшойт деп атам. Анткени бияка келгенин да өзүнүн чоң историясы бар экен. Жөн себептен келген жок, келбептир. Кадимки Амирдикиндей болуп эле ошого жакын история болуп атат да. Эмне дейсиз көрүүчүлөр? Экөөнүн келбети дагы Айдайдын өзүнүн баягы талабына жараша төп келе турган жигиттердин бири болуп атат. Анан Айдай сиз мисалы мурда интернет аркылуу эле көрчүсүз да, азыр мисалы сүйлөгөн сөзүн, өңү түсүн көрүп атасыз да, кандай баа бермекчисиз? Ооба, телефон аркылуу эле, интернет аркылуу эле сүйлөшүп жүрчүбүз. Жашоодон биринчи жолу көрүшүп атабыз. Баа бергенде мыкты. Мыкты деп баа берем. Мүмкүн бекен? Мен айта кетсем. Чындыгында азыр бул жактан көрүп алып, анан эме Айдай сага ушундай нерселерди кылыптыр, аябай сага жагыптыр, ал отношение дагычы мына берген подаркаларын сонун мындай жылмайып айтып жатасың да. Анан бир 3-4 жылдан кийин экөө ушул жака келип тетиги баласын көтөрүп келип отургандай сезилип кетти магачы. Кучактап 3-4 жыл эмес, 1,5 жыл десеңиз. Эми примерно да 1,5 жылдан кийин үйлөнүп, ошондой көрүнүп кетти мага, экөө уже үйлөнүп, баласы менен келгендейчи. Чындыгында ошого насип этсин, бири-бириңерди жакшы түшүнүп, сыйлашкан жубайлардан болуп жүргүлө, бири-бириңерди табышып калсаңар. Жарбай отургулачы. Ошо бактылуу болгула. Рахмат. Бир сөз айтып коеюнчу. Дары-дармек, тамак, аш жөнөтүптүр, ошончо сөз айтыптыр. Вроде сага деле жагат да бул жигит, симпатияң бар да. Эмнеге жолукпай жүрдүң? Мына ошол интересно да. Ошо билбейм эмне экенин деле. Жолугушууга чакырып жүрдү. Жолугалы деп, бирок эмнегедир билбейм, жолуккан эмесмин. Андан кийин бул жак биз жолуктук башталып калды. Анан бул жака кетип калдым да. Ошол боюнча жолукпай калдым. Бул жерде саламатсыздар. Мен бир айтып кетейин. Айт. Мындай карасам 1,5 жыл деп атасыздар, жар.
жарым жыл кечир жарым жылдан бери сиңишип калыпсыңар. Мындай интернет аркылуучу аябай бири бириңерди таанып калыпсыңар мындай. Эми силерге оңойлуу болот болуш керек, анткени сүйлөшкөнгүлө сонун мамалак менен келиптир Айдай. Буюрса Амирден кийин эле сенин багың ачылып кетчү деле болуп атат. Кудай буюрса той болсун аркасынан. Жарым жылдан бери сонун жылдыздуу жигиткен бул делечи. Рахмат. Жарым жылдан бери үмүтүңүздү үзгөн жоксузбу? Айдайга көптөн талапкерлер келип атты. Бегимбай менен да акыркы убакта интернет желесинде да кыз жигит катары видеолор тартып жүрүштү. Кызганычтар болуп аттыбы ошондо? Албетте кызганыч болду. Негизи башында эле баягы талапкерлерге жол ачылды эле го. Ошондо эле баягы кайрылсам болмок деп бир аз өкүнүп калдым. Но тилекке каршы жумушка байланыштуу десем болот да. Убагында эметпегениме. Демек көрдүңүзбү, баягы мындай сөз бар го. Буйрубаган тагдырга чуркасаң да жетпейсиң, буйруп койгон тагдырга жай бассаң да жетесиң дейт. Мына сиз бүгүнкү акыркы биринчи сезонубуздун акыркы айларында жай басып келип та жетиштиңиз. Болбосо Айдай көчө эле Бегимбай экөө эки жолго түшкөн да. Демек бул буйрук. Мен да айта кетейин. Ассалам алейкум Тилек мырза. Кичине сүрдө отурганын чынында көрдүм турат. Кичине сүрдөбөй эле кой, бул жерде баарыбыз тең эле сендей адамдарбыз. Анан кийин мен байкаганым Тилек мырза өтө внимательный адам экен деп ойлоп атам. Анткени эмнеге дегенде ушул Айдай кармап турган Мишканы калп айтпасам сторисине чыгарган болуш керек эле. Айдай. Ушул беле? Кичине башка болчу, Тилек аршан табылбай калдым. Анан бул азыркы учурда абдан актуалдуу болуп атпайбы? Мына айттым го, зато караңыздарчы кандай аракет, кандай эмгек менен алып келип турат. Мен Айдай тааныйбы? Негизи жок, тааныбайт. Но апам да көрөт да ошол передачаны. Анан бир жолу ошо Айдайды жактырып айтып калды да, абдан жакшы кыз экен деп. Жөн эле айтып калды, эчтеке сөз. Жөн эле. Анан мен күлүп карап туруңуз, жакында алып келем дедиңиз. Мен айта кетсем, мнениямда кичине кыздын 40 чачы улуу сүйлөп калачы балдар. Жандан бери өтө рус келди сүйлөйт тут. Ладно. Мен азыр өтө кубанычтамын. Көрүп атып бул жакта экөөнү жана эме болот го, пазлдар болот го. Ошо пазл бүгүн мондай чолгандай болду. Мен өткөндө деле Бегимбай менен деле башка талапкерлер менен деле Айдайды мындай анча деле көрө алган эмесмин, көзүм жеткен эмес, бирок сен ушинтип соц тармактардан сени карап, сенин көңүлүңдү ойлоп аткан мырза, бул значит действительно жакшы мырза. Тандооңуз сонун экен сиздин, Тилек мырза. Айдайбыз аябай биздин чын эле атына зат жарашкан кыз, назик, бактылуу болгула. Мен да саламатсыздарбы? Бул жактан Тилек мырза, куш келипсиз. Ассалам алейкум. Ушунчага чейин сизге суроом бар да, ушунчага чейин Айдайга белек берип жиберип жүрчү экенсиз да, сизге жооп келбесе дачы, жактырып, мындай симпатия кармап, башка кыздарга да ушундай эле жазып жибергендер болду эле, чындап, Айдайдан башка дагы кыздарга. Бул эми Айдайдын байкесинде эле суроо. Кайнагаларыбыздан суроо аябай тастыктоочу. Мен нарындыкмын, бул да нарындык биз жактан карындашым болот да. Өзүм нарынга жыйын болом. Сиз каяктан болосуз өзүңүз? Мен өзүм чүйдүк болом. Айылым, жерим, төбүм чоң кемин айыл. Жакшы. Мен Нарын областына Кочкорго жыйын болом. Токмоктон болбойт экенсиз да? Жок, өзүм Токмокто төрөлүп чоңоюп өскөн жерим. Келиңиз. Сиз ушунча белектерди бүт берип жүрөсүз, эми Айдай менен жолугушууга макул болсо эмне кылабыз мындай? Примерно свидание. Ошол идеяны алып алайын деп мен. Примерно айткандарын уккум келип атат да, арасынан болсо. Ага чейин кыздарга бердиңиз беле деп суроо бердиңизби? Ага чейин деле мок жүргөндө болгон мамилелер. Но анчалык мындай белектерди берген учурлар болгон эмес, эми бирин экин болгон да. Жок, ага чейин дегенде ошо Айдайга берип аткан убакта эле дагы Айдай жоктоп койсо да башка кыздарды да көңүлүн алып. Жок, андай эмес. Бир гана Айдайдын көңүлүн алып аттыңыз, э? Азыркы учурда ооба. Тилек мырза, менде бир суроо кетти да. Бир берип алайын. Бир берем, бир эле берип алайын, бир эле жок. Бер. Эмечи? Ти ойлоруңар бузулуп эмне болуп бараткансыңар? Эми алар точно бир күйөөгө берип, аял алып бербесе болбой калыптыр булар. Эмечи, 5 ай деп атпайсыңарбы, э?
5 ай ошондо эфирге чейин эле сиз Айдай менен тааныш болчу экенсиз, Анан Айдай эфирге келди да, ошондо көрдүңүз сразу, Анан неге сразу келген жоксуз? Бердиңби? Эми жооп берип кетейин. Ооба, таанышып баягы соц тармактардан көрчүмүн. Анан кээде ачыгын айтканда жазсаң жооп бербей болот эмеспи? Кишичи. Анан мейли жазып көрөйүн деп жазганмын. Анан жооп келген. Анан ошондон баштап баягы таанышып, номерин алып, сүйлөшүп, жазыш только переписка болчу биздики. Анан как раз айтып калдык, азыр момундай бир проект жүрүп атыптыр, ошол жака катышып атам деп. Анан ошондон кийин эле уже бул проектке ачылгандан кийин долбоордун эмеси боюнча, талабы боюнча жолукканга болбойт экен. Ага чейин эле жолукканга мен мүмкүнчүлүк болгон, тилекке каршы бир себептерден келе албай калгам. Ачыгын айтканда бир концертке барайын деп атканбыз, но мен келе албаганым шарттуу өзү барып келген Айдай. Андан кийин ошол программанын эмесине талабына ылайык мен жолуга албай жүрдүм. Бияка келейин деп жумушума байланыштуу келе алган жокмун убагында. Эми ошо Аллах таалам ошо бүгүнкү күндө буйруптур. Молодец. Эми мен бир болайын, бир-бирден бериш болалы. Так, Тилек сага суроо да. Жарым 5 айдан бери 5 айдан бери ушундай аракет кылып келип атасың. Бул жигиттин эң сонун сапаттарынын бири. Эгерде өзүңдүн адамыңды мындай жашоодо кезиктирип калсаң, аракет кыласың да ушундай. Мен ошондой эле сезип атам сени. Анан эгерде ушул жанына келип атасың, мамалаңнап келип атасың, азыр ушул момент, данный момент Айдай сага жок, мен тааныша албайм деп койсо, кандай? Мурдагыдай эле уланта бересиң. Мурдагыдай эле белең уланта бересиңби же ушул жерден чекит коесуңбу? Чекит койбойм. Уланта берем, көңүлүн алгыча. Саламатсызбы, Тилек мырза. Негизи Чыныгы мырза деп сизди айтат элем. Ушул жарым жылдан бери Айдайдын көңүлүн алып, канча жок десе да аракет кылыпсыз. Айдайга айтат элем, мындай жигиттер азыр аз Айдай. Чындыгында монтип элек эч ким деле бербейт. Даже жигитиң деле антип кылбайт. Үйүнөн алып кетпейт экен да. Концертке да барбай коюптур, кандай салып боюнча. Эми буйруса, если Айдай макул десе, жакшы аракет кылат деп ойлойм негизи. Ошол таанышып сүйлөшүп көр, мындай жигит таппайсың мындан кийин. Умсунайга сөз берилет. Саламатсыздарбы? Канатбек, кандайсыз? Жакшы, рахмат, өзүңүз. Кош келипсиз, Тилек мырза. Менин суроом мындай да. Эгер мисалы бул проектке чейин сизге жооп жазбай же анча жолуга албай жүргөн болсо, сиз ишенесизби bundan кийин сиз менен сүйлөшүп таанышып кетет деген? Сизде бир кандайдыр ишенич болду да, мен барсам сүйлөшүп көрөм, анан мен ушул кызга үйлөнөм деген ишенич барбы негизи? Же сомнение менен келдиңизби? Эми чындап келгенде ооба жазып жүрчүм деп айтпадымбы? Буга чейин. Жооп бербей койгон күнү болгон жок, жооп берчү. Демек Айдай бул долбоордун эмелерин бузат экен да, бузуп сиз менен жазышып сүйлөшүп жүрчү экен да. Бузгудай бул жол барып встречага барган жок. Жазышып сүйлөшүп жүргөндө эле ошолго кирет да. Эгер жазышып сүйлөшүп жүргөн болсо, анда түшүнүктүү эле талапкерди эмнеге кетирген дегенчи. Мустайга каяктан сөз бердик билбейм эми. Жок, бул жактан жазышкыдай мындай эле кандай жакшы эмне болуп атат деген тема болуп атат да, биякта сүйүү болуп, кыз жигит болуп же жолугуп көрөлү деген эч нерсе болбойт. Белектерин жөнөтүп аткандан кийин белгилүү да, ошто бала жакшы көрүп атат. Ошо бала жакшы көрүп атат. Муну фанат катары алып атат, Айдай айтып атат, Динара жигиттер фанаты катары мындай. Котсар Океана сүйлөйт атасыз. Барыңыздарга салам. Барыңыздарга салам. Мен бул жакта Канатбек кандайсыз? Жакшы, өзүңүз. Айдайды колдоп кетким келип атат. Негизи Умсунай эже сиз туура эмес айтып атат окшойсуз. Андай мага белек жөнөтүп, мындай внимание кылгысы келген балдар менде деле бар да, ошондо мен деле бузуп аткан боломбу ошондо?
жок жакшы көрсө жооп берип атат деп анан биз жооп атпайбы? бере эле коебуз да, мисалы жооп берип, мен дагы ага чувствомду арнап сүйлөшүп жүргөн жокмун да. Айдай Чувствосын арнаш шарт эмес, просто жооп берип атабы, сиз өзүңүзгө ишенич менен келдиңизби, ушул жакта сиз менен таанышат деген ойдо айттым мен. Жок, сиз айтып атпайсызбы, бул жакта Айдай ошондо бузуп атат депчи, бул Эрежелерин бузуп атат экен анда дедим. Сиз менен жазышып, сүйлөшүп, жооп берип жүргөн болсо дедим. Кичине сөзгө түшүнсүң. Кыздар менен түшүнүп эле жооп берип атам да. жазып андай болбойт да. Жок, бул мен өзүм оюмду айтып коеюн. Эгерде сырттан жолугуп тааныштык уланып берсе, бул Мирлан мырзаны бузду деп даана айтып кете алабыз. Биз бирок эң негизи бир нерсе сүйүнүп атабыз, бузганы менен ошол айымга турмуш куруп атыптыр. Ошон үчүн биз уруксат бердик НТС телеканал. Ал эми жазышып жүргөн болсо, ал эч кандай бузганга кирбейт. Эң негизиси жолукпаш керек, жана сүйүү темасы болбош керек. Ал эми ошондой эле өзүнүн жоопкерчилигин ойлоп Айдайда жолукканга барбаптыр. Жана бул жака Тилек мырза дагы мына өзүнүн бактысы үчүн күрөшкөнгө биз жолуктук долбооруна келип атат десек болот. Эч кандай бузуу болгон жок. Умсунай, эгерде сизден деле сырттан бала жазып көрсө, жооп берип коюңуз. Саламатсызбы? Ооба, биз жолуктук долбооруна келсеңиз болот, мен только ошол жактан таанышам деңиз. Эгерде сизге белек берсе, ысырап кылбай алып кое бериңиз, бирок биз жолуктук долбоорунан күтөм деңиз. Менин көңүлүмө жакпаса, ал баланын белегин албайм, үмүт бербейм жөн элечи. Эгер көңүл белегин алып атамыз, значит ал бала мага жагат. Эми ал башка тема, ал башка тема. Сиз сөзсүз түрдө көңүлүңүзгө жаккан бала жооп бересиз да, карасаң, красивый экен, симпатичный экен деп жооп бересиз да. Жөн подряд эле жооп бере бербейсиз да. Бизде сөздүн көп деле уже көп деле кереги жок окшойт, Бул болду окшойт, Рыскел мырза, кечирим сурайбыз. Айдай, Тилек. Айдай, сизде сөз барбы сүйлөй турган? Негизи сөз деле жок, сүйлөй турган. Тилек мырза, сизде? Чынын айтканда менде деле сөз деле жок. Биринчиден ошо кубанычтамын келип, ошо бүгүнкү күн насип эткен экен. Ушундай адамдар менен жолугуп, көрүп, таанышып, мындан кубанычтамын. Баарыңыздарга рахмат. Айдай, сиздин соңку сөзүңүз болсун. Сиз тааныштыкты улантасызбы? Же биз эфирден сырткары Тилек мырзаны узатабызбы? Ушунча убакыттан бери мен көңүлүмдү алганга аракет кылып, өзүмдүн белектерин берип, жакшы сөздөрүн айтып, жана өзүнүн аябай чоң аракетин кылып, ушул жакка чейин келип жаткандан кийин мен жок деп айта албайм. Таанышып сүйлөшүп көрөлү. Биз жолуктук долбоору бүгүнкү чыгарылышта биздин Айдайга Тилек мырза талапкер болуп келип отурат. Ал эми дал ошондой эле 2 жаш деп жакшы ниет кылып кое берели. 2 жаштын ортосундагы жакшы дагы мурда болуп өткөн историялар болуптур. Бирок сөзсүз түрдө Айдай эрежени күтпөстөн өзүнүн талапкерин бир гана эфирден гана күткөн үчүн биз Айдайга да терең ыраазычылык билдирип, бир катыраак кол чаап коелу. Жана ошондой эле жарым жылдан бери үмүтүн үзбөстөн Айдай эле Айдай деп тамактарын жиберип, дагы да чоң белектерин кылып жигиттик кадам таштап келаткан биздин Тилек мырзага да катыраак кол чаап коелу. Анда биз жолуктук долбооруна биз Тилек мырза менен Айдайды таанышууга эфирден сырткары узатып коелу. Катыраак кол чаап коелу келиңиздер. Вау, өкө кармаша болду, кол кармаша болду. Биз отурбай турабыз, өйдө туруп турабыз, келиңиздер. Нурдин мырза да жанатан бери токмоктук жигиттер өзүбүздү көргөзүп кетели деп аябай мактанып атты, ачыгын айтканда сөзүңүз. Бүгүн Нурдин мырза канчалык деңгээлде өзүн пайыз жакшы көргөзүп өткөнүн биз ортого чыгарып билели. Келиңиз. Гүлкумар айым талапкер болуп келген акыркы эфирде. Дароо эле бир күндүн ичинде жолугушуу болду, болбоду, аны биз азыр тактап билебиз. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Ассаламу алейкум. Канат мырза, жакшы кандайсыздар? Кыргыз элим адаттагыдай учурашып кетпесем болбойт. Ассаламу алейкум баардыгыңыздарга. Биринчи жолу токмокко ысык салам деп коеюнчу. Бир күндүн ичинде эмнелер чечилди? Кече чыктык, жолугуштук, отуруштук, сүйлөштүк. Эми сүйлөшө келе, мен талаптарымды 28 жашка чейинки деп койгон себеби дагы мындай өзүмөн бир 5-6 жаш күчүүнү мындай каалап келген болчумун. Анан бул жаш көрүнсө дагы жашы менден 2 жаш кичүү экен. Анан мындай сен деп эле сүйлөшө кеттик да сразу элечи. Анан бири-бирибизге мындай айтканда тең туштай эле болуп сүйлөшүп кеттик. Ошол жер жакпай калды.
сизге атасы деп тургандан атасы чай ич деп ушундай. Эми мен баягы буга чейинки турмуштарым баары эле билесиздер, анан 2-3 жаш эле болгон да. Кыскача айтканда биз экөөбүз мындай сүйлөшө эле, Гүлкумар экөөбүз мындай тең туш достой эле сүйлөштүк да. Анан немелерибиз кандай десем, келечекте койгон целдерибиз да бир аз кичине бөлөкчөрөөк болуп калды да. Гүлкумар айым машина айдаган жакшы көрөт экен, мотоцикл айдап айтып экен. Жок, Гүлкумар айым сүрөттөрүн көрсөттү да. Азыр бияка классик кийинип келиптир. Бул жашоодо классик вообще кийинбейт экен Гүлкумарчы. Спортивка, очки, эме кандай жаштардай кийинет экен да, аябайчы. Жакшы да наоборот. Жок, жакшы. Мен классик кийинем да постоянно. Эми мен жаман деген жокмун мен. Жаман деген жокмун. Сиз өзүңүз жаман эмес, сиз кумдан ийне издеп аткандай эле болот. Килейген чөлдөн ийне издегендей эле болот сиздики. Жок, мен эми ачык айтып көнгөм да. Мисалы мен ал жаман жактан айткан жокмун. Просто экөөбүздүн сүйлөшүү сөзүбүз боюнча эле мындай дос катары эле көрүп алдым мен, чындыгын айтканда. Гүлкумар, сиз кандай дейсиз? Нурдин мырза, сиз ойлогондой бала экен? Эми жок деле почти азыр бул ошо дос катары отурбай, чынында дос катары эле көрдүм мен. Почти даже менден кичинедей эле. Даже менден кичинедей эле түйүлдү да магача. Брачкадай эле. Жок. Мен чындап экөөбүз эмебиз совсем бөлөкчө. Мен негизи чын жашоодо совсем бөлөкчө жүрөм да. Буга ошо туура келбейт экен. Жолукканда сиз көп деле сүйлөгөн жок окшойсуз, Нурдин мырза эле сүйлөбөйсүз. Хорошо деп койдуңуз окшойсуз. Биякта сүйлөткөн, абдан катуу сүйлөткөн, чын. Анан Амирди колдоп аябай жакшы көрчү экен. Анан постоянно калтырбай көрөм Амирди. Анан мени кызган өрөт антип койсун. мага барып көрүңүз деп, Канат мырза мага барып көрүңүз деп подружкалар аябай көп айтчу экен да. Нурдинге бар депчи. Нурдинге бар деп. Микрофонду алып сүйлөсөңүз. Келиңиз суроо берсеңиз микрофонду алып. Андан жаштар совсем эле жаш да. Бир нерсе айтып кетейинчи. Канат мырза, мен деген срочно бир жумуштарым менен сурангам да редакциядан, жана сизге айтып суранып кейт Канат мырзадан деген болчу. Сиз уруксат берсеңиз. Азыр Кыргызстанда эң чоң көйгөй болот. Ушу Айзадан жиберсекпи же жибербесекпи деп азыркы убакта биздин акыркы сезондо да ушул нерсени чечели деп НТС телеканалы менен 1 ай сүйлөштүк. Сиз азыр барып келе берсеңиз болот. Колдор коюлуп бүт, разрешение алдык. Үстөлөрдү аман эсен тосуп келиңиз. Эми сиз кетсеңиз сиздин көрүүчүлөрүңүз да ыйлайт да, Айзада үчүн көргөнбүз биз эфирде. Талгат мырза, үйлөнсөңүз болот, бийлеп кетти. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кайра бир жолу Козоюк байке, сиз Атай эле кетти. Козоюк байкең артында атат, Козоюк байке. Улук өттөй. 4 айдан бери шутка айттың, өткөн эмес, ушуну өлө өттү. Улук молодец. Сиз бул жактан өзүңүзгө жакпай калгандан билбейм, мына кичине чоңураак бир нерсе айтсаңыз болобу? Кийим жөнүндө айтып, башка бир нерсе жөнүндө айтып, жакпай калды деп. Бирок жакпай калганы бири-бириңиздерге жакпай калганыңыздар көрүнүп турат, өзүңүздөр деле ушул жактан айтып жаткан. Мен лично өзүм кыйнабайм, башкаларды болуп таанышып көр, антип деп. Просто сиз мурунку эфирлерде сиз бизге баарыбызга талапкер келгенде мага келе элек азырынча. Башкаларга келгенде сиз өзүңүздөрдүн эмегиңиздерди айтып берип аткансыздар да, өзүңүздөрдүн оюңарды айтканда тааныш, дальше таанышып көр, балким бир жумадан кийин 1 ай сүйлөшсөң бири-бириңди жактырып каласың деп ошондой айтып аткансыз да. Өзүңүз эмнеге ошону аракет кылбайсыз? Бир күндө чечим кыласыз, башкаларга 1 жума 1 ай таанышып көр, бири-бириңди сүйүп кетесиң, никеден башталат деген сөздөрдү айтып жүргөнсүз бизге, жаштаргачы. Өзүңүз эмне аны кылбайсыз дагы, бир күндө эле сразу жок дейсиз. Если башында жаккан жок, жашын десеңиз, жашын башында билдиз. Кечээки эфирде айтсаңыз болмок да, жашы ушундай болуп калды. Жаман көрбөңүз, мен өзүмдүн оюмду айтып атам. Ар бир ой маанилүү да, өзүмдүкүн үчүн өзүмө маанилүү. Келиңиз, Козоюк мырза. Бул жактан просто эжени мына шанс бергенде жашына айтып атасыз, жашын кечеле айтышыңыз керек болсо да, жашы туура эмес келбейт экен мага, болду деп. Ушул улук негизи чын чоң атадай эле сүйлөйт да, чындыгында жашоонун аябай көрүп койгондо бодойчу. Эми ал сен айткандын жөнү да бар, улук чын. Эми кандай десем, биз отуруп жолугуп сүйлөштүк, чындыгына сүйлөшкү элек да, мына Гүлкумардын өзүнүн айтуусу боюнча даже менден кичинекейдей көрүндү деп атат да.
Гүлкумарга мондай мени мындай баса турган, менин мындай үстүнөн мындай мени мындай башкара ала турган мындай жолдош керек деди да. Жок, мындайча мысы менен, мындай взгляды менен мени баса тургандай болуп калды да. Анан экөөбүз сүйлөшө келсек, андай мен муну баса тургандай эмес, экөөбүз мындай дос катары, эми айтып атпайбы, тең түштө эле, даже менден да кичидей көрүндү деп атат да. Анан сүйлөшө келе, анан экөөбүз бири-бирибизди мындай кыйнаганда зачем да? Баса тургандай эмес экен. Ассаламу алейкум. Болгондон кийин жабаба. Ассаламу алейкум Нурдин мырза. Канат мырза, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум Талгат мырза. Ассаламу алейкум. Нурдин дос, мен аябай настроением жакшы отургам, аябай азыр настроением түштү. Костюмшумду даярдайын деп аткам, ужачы. Күйөө жолдош кылмак негизичи. Күйөө жолдош болгон даярдап, кайра настроением барын түшүрдү. Настроениң асып кетти. Рухсат, мен да айта кетейинчи, мен Нурдин байкенин айтканын туура эле көрүп атам. Ооба, экөө бири-бирин мен деле байкап аттым. Мен да мындай көрүп калдым, экөө сүйлөшүп аткан. Экөө дос катары эле сүйлөшүп атышты. Гүлкумар эже деле эч кандай мындай страсть деле көргөн жокмун көзүнөн. Нурдин байкеден деле көргөн жокмун. Так что мен ойлойм да, калп эле убакыт чөйбөй эле ар бирөөбүз бирден мнениябызды айтып бербей элечи. Башталат да. Ошол жагы да бар. По-любому бир эме болуш керек да, вспышка болуш керек да. Негизи ар бир катышуучучу маяка келгенде, маякта отурганда кыйын сүйлөйт экенбиз да, кыйын акыл айтат экенбиз. А тигил жака отурганда өтө башкача ойлойт экенсиң. Эмне деп айтам, не деп кантип кайтара алам, кантип көңүлүн оорута албасам экен деген ойдочу. А бул жактан кайра үстүнө надавить этип, сен сүйлөшүп көр, сен таанышып көр деген бул өтө эле баягындай басып салат да. Ошон үчүн Нурдин айтат элем, кийин башка талапкерлер келсе дагы өзүңүз биле турган болобуз. Мага бирок Нурдин байкенин уш качествосы жакты, кыз кишинин шагын сындырбай, ошол күнү деле айтып койсо болмок, жок менин вкусумда эмессиң деп, ал кыз кишиге өтө катуу тиет аны сөздөр. Ошо көңүлүн оорутпай барып таанышып көрдү. Ошол качествосын мен сыйлап калдым. Жок, негизи азыр Нурдин байкенин эле чечими болгон жок. Бул жерден эки жактын тең чечими бирдей болуп атпайбы чындыгындачы? Бул чечимди наоборот колдош керек. Туура Нурдин байке деле мисалы убакытты созгон жок. Бир күн болду, бир күндө по-любому адамды түшүнүп калат, мындай сүйлөшкөндө делечи. Эң туура чечим чыгарып атасыңар деп ойлойм, если мындан ары эч нерсе көрө албасаңар. Туура. Нурдин байке, Гүлкумар бийкеч, Атайын, бирок Москвадан бери келип отурасыз, коз сойбозок болбойт. Атайын. Мынакей, барыңар көрүп турасыңар, көрүүчүлөр. Элдер мынтип красиво иштегенди билет да. Мисалы үчүн кече эле кетирип койсо болот эле, бул кече эле жаккан эмес, кече эле келгендечи Нурдин просто окшоштуруп, элге өзүн жаман көрсөтпөш үчүн красиво алып чыкты дагы. Бир күн сүйлөшмүш болуп туруп, кайра алып келип туруп, анан биз туура келбейт экенбиз деп койду. А мен силерге ошол күнү айтып коюп, ошончо жек көрүндүм. Урматтуу көрүүчүлөр, Динара айым баягы эле позициясында болуп атат. Динара айымды кечирип коюңуздар. Динара айымга жаман комментарий жазбаңыздар. Чындыгында Динара айым өз айткандай элге дагы мындай жакшы көрүнө албайт экен. Демек Динара айым кандай болсо сиздер да ошондой кабыл алыңыздар. Анткени ар бир адам өзү каалаганча жашайт. Ошондуктан биз дагы катышуучуларды мондай бол деп эч качан биз өзгөрүл деп айтпайбыз. Сиздин кандай экениңизди көрүүчүлөр өздөрү баамдап билип алды. Ушу менен сөз точка болду сиздики. Кыска нуска жооп берип кетейин. Мисалы мен эч качан мындай бирдемкени ойлоп таап, антип мынтип албайм эч качанчы. Жолугуштук, сүйлөштүк, отурдук. Мен ошондой көрдүм, бул жактагы мен ошондой көрдү да. Анан ошондой көрүшкөндөн кийин мен ар жактан ары келечектеги жубайымды элестете алган жокмун. Бул жактагы менин келечектеги жолдош катары элестете алган жок да. Ошондо точка. Дос катары эле көрө алдык. Чындыгында анан таныштык, мындан ары уланууга эмеси деле жок. Жол жок. Жолу деле жок, ооба. Бирок ушул алыс жактан бери келип бергениңизге рахмат Гүлкумар айым. Бул жакта өзүңүздүн ойлоруңуздун баарын ишке ашырып алып, кызыңыз менен дагы бир жакшы адамга туш келип бактылуу болуңуз. Ошол биз да бактылуу бололук, өзүбүздүн келечектеги жубайыбызга жолугуп. Ошол рахмат сизге. Гүлкумар, сизде да сүйлөй турган сөздөр бар? Жок деле. Үйгө барганда эле СМС менен билдирүүңүз. Урматтуу көрүүчүлөр, Москвадан бери өзүнүн убактысын ардап Нурдин мырза менен таанышайын деп келген биз Гүлкумарга терең ыраазычылык билдирип, жалпы биз жолуктук долбоорунун катышуучулары менен бир катуураак кол чаап коелу. Гүлкумар айым, шашпай туруңуз, шашуу. Неге экөөбүз тең туура келбейт? Нурдин мырза да шашмады, экөөңөр тең шашма экенсиңер да, ошон үчүн балким туура эмес келип калдыңыздар. Бирок сиз азаматсыз,
сиз биз жолуктук долбоорун көрүп атканда ай ушу Нурдинге бир барып койсом болмок экен деп өкүнүп калмаксыз келбесеңиз. Бирок келдиңиз, Нурдин мырза менен таанышып көрдүңүз жакындан, эчтеке чыкпашын билдиңиз дагы, эми дароо кайрадан өзүңүздүн бактыңызды тапканга аракет кыла берсеңиз болот. Эгерде Гүлкумар айым биздин көрүүчүлөрдөн кимгедир жагып калса, сөзсүз түрдө биздин номерлерге байланышыңыздар. Биз эфирден сырткары сиздер менен Гүлкумар айым менен тааныштырганга дагы аракет кылабыз. Биз улуттук долбоору Нурдин мырза узатып коюңуз Гүлкумар айымды кол чабуулар менен. Урматтуу көрүүчүлөр, Чыңгыз мырза дагы күтүлбөгөн өзүнүн сюрприздери бар экен. Жакшы жаңылыкпы, жаман жаңылыкпы, бир нече көз ирмемдерден кийин баардыгыбыз күбө болобуз. Чыңгыз, келиңиз. Ортого чыгып айтыңыз эми. Кандай мындай эле? Эшикке чыгып элеби? Бул жерге отуруңуз, келиңиз. Эмне жаңылыктар болуп атат? Чачпай, төкпөй, бир идишке салып айтып берсеңиз, Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Менде мындай жаңылыктар болду. Эң биринчиден сиздер билгендей эле мен үйлөнгөнгө аябай даяр баламын, негизи элечи. Анан кийин эми ушунча убакыттан бери талапкерди дагы күтүп көрдүм. Талапкерлерден дагы мен эч нерсе чыккан жок. Чындыгында өзүмө жака турганда талапкер келбей калды десем болот. Анан кийин могул акыркы Саида деген талапкерим кеткенден кийин мага мурдакы тааныш жүргөн бир кыз связьга чыкты. Кандайча тааныш жүрдүңүздөр? Мындай жакшы отношенияда болчубуз, адам катары жакшы сүйлөшүп жүрчүбүз мурунчу. Анан кийин ошол адам менен бир эч нерсе деле эмес, мындай түшүнбөстүктөр болуп эле көптөн бери сүйлөшпөй калганбыз. Кыз жигит болуп сүйлөшкөн эмессиздер? Жок, сүйлөшкөн эмеспиз. Мындай жакын тааныштардан болчубуз да эми адам катарычы. Анан ошол адам связьга чыкты. Анан кийин ушундай деп ойлорун айткандан кийин чындыгында мен ушундай ойлонуп калдым. Мен айттым, мен эч кандай сырттан мындай отношения эч кандай кура албайм. Бул эфирге чакырдым, эфирге кел тигиндей мындай десем, бирок ал чындыгында эфирге келе албай турган кыз да. Анан кийин ушул жерден мен ойлонуп туруп сразу эле редакцияга кабарладым. Ушундай сиздердин уруксатыңыздарды берсеңиздер, мен эшикке ошол эфирден талапкер күтпөй эле ошол кыз менен таанышып сүйлөшүп көрсөмбү деп атам да, сиздер эгер уруксат берсеңиздер. Ошондой чечим менен сиздерге келип атам. Ошондо сиз эч кандай чечим чыгара элек экенсиз. Аны алам деген чечимиңиз жок экен. Жөн эле таанышып көрөйүн деп атасызбы? Ооба, может, балким ошол кыз менин бактымдыр деп атам да. Анткени мурун жакшы сүйлөшчүбүз деп атпаймынбы? Ошол кезде жакшы сүйлөшүп жүргөн кездерде бир кичинекей түшүнбөстүктүн айынан эле связь жоголуп кеткен болчу да. Менин бактым дегенде кандай эми? Сиз азыркы убакта мамилеңиздер кандай ошондо? Азыр эч кандай мамиле жок бизде. Сиз ошондо жөн гана биздин передачадан кетейин деп атасыз? Какой-то бир убакытка чейин время берсеңиздер деген ой болот. Эгерде биз андай сизге время бере турган болсок, анда биздин передача чачыранда болуп кетпей, анда биз неге ачтык? Молардын баарын неге эртеден кечке, күндүз кечке отургузуп атабыз? Ушуларга талапкер керек, сизге да талапкер келсин деп күтүп атабыз. Сизде шарт бар. Эгерде биз жолуктук теле берүүсү мага кереги жок, мен өзүм эле бактымды таба алам десеңиз, биз албетте сизди эфирден сырткары узатып кое алабыз. Бирок сиз мен пока тиймен сүйлөшүп көрөйүн, эгерде болбой калса кайра келем десеңиз, анда туура эмес болуп калат да. Бул өзүңүз деле жакшы түшүнүп атсаңыз керек буну. Элестетиңиз, эми азыр бир күнү улук айтат, мисалы, мен азыр бир кыз менен таанышып атам, эфирге келбейм деп атат, бирок таанышып көрөйүн, мага убакыт берип тургула деп эфирде жок 3 ай. 3 айдан кайра келип атат. Жок, 3 ай эмес, чындыгында аз эле время керек да. Чындыгында мен сырттан сүйлөшкөндө дагы, мисалы, өз алдымча эле сүйлөшө берсем, ал жерден чындыгында эреже бустуу болуп, эки жүздүүлүк болуп калмак да мен үчүн. Жок, сиз туптура айтып атасыз. Негизи ошол жөнүндө уруксат сурайын деген мааниде. Уруксат сураганда деле сизге эми эч ким, биз азыр макулдей турган болсок, анда жалпы бул биз жолуктук долбоорунун эрежеси чачырып атат да, бузулуп атат.
бизде ушундай биздин да өзүбүздүн бул передачанын принциптери бар да, бул жака келген катышуп бир гана эфирден гана өзүнүн бактысын таап кетет, же болбосо Мирлан мырзага окшоп дароо эртең үйлөнөм десе, биз бир гана бакыт каалайбыз. Эгерде анын ала турган сүйгөн кызы менен даже ата-энелер уже кудалашып коюптур, 17-синде той экен, исте демек ушундай жакын арада той болбой турган болсо, же кыз жигит катары мамиледе болбосоңуздар, анда биз сизди эфирде күтүп, анан чыңгыз мамилеңиз кандай болуп атат дей албайбыз. Ачыгын айтканда, биз сизди сиз бактыңызды табыш үчүн биз сизди кармабашыбыз керек да. Эгерде сиз чында бактыңызды ошол кыздан көрүп атсаңыз, анда биз сизди биз жолуктук долбоорунан сырткары узатып кое алабыз биротоло. Бирок тиги нерсенин бардыгы биздин эрежеге туура келбейт. Эгерде сиз үйлөнөм ошол кыз үчүн мен эфирден кетем десеңиз, мен туура түшүнөм. А бирок мага убакыт бергиле, мен сырттан сүйлөшүп көрөйүн, анан кайра келем деген, бул болбой калат, бул жоопкерчиликсиз болуп калат да. Бирок рахмат, ошентсе дагы ошонун баардыгын төкпөй чачпай айтып берип атасыз да. Жок, эгерде ошол баардык нерсе жакшы болуп кете турган болсо, Канат мырза мындай деп айткам да, сиз азыр туура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Хорошо, кандай чечим болсо деле мейли. Демек анда биз сиз менен коштошот экенбиз да. Ооба. Даярсыз коштошконго? Коштошконго даярмын. Чыңгыз мырза, биз сизди уктук, биз сизди түшүндүк. Ансыгарындай эмне демекчибиз, эми чындап мамилеңиздер келип үйлөнүп кала турган болсоңуздар да биз себепкер болобуз. Биз дагы бир жол сүйүнөбүз, анткени бизде 3-чү жупта үйлөнүп атат деп сүйүнөбүз. Бирок сизде бир гана эреже бар. Үйлөнүп гана келе аласыз. Үйлөнбөй кала турган болсоңуз, сырттан эле издегенге туура келет. Демек биз сиз менен коштошконго туура келет экен анда. Ооба, Кудай буйруса, алдыда баардык жакшы жаңылыктар болуп турган болсо, сиздер менен бөлүшүп турам. Мындай карасак, буйруса той болот деп жакшы кабарлар болуп кетип атат эле, бирок барган сайын катарыбыз азайып баратат. Биринчи сезонго чыкпай эле. Анан Чыңгыз, эми бул өзүң жашооң, бир четинен аябай жакшы сүйүнүчтүү кабар экен. Эми мурун мамиле кылып жүргөн кызың менен кайра мамиле куруп, буюрса сүйүү отун кайра күчөтүп атсыңар. Эми жакшылык гана болсун. Айтарыбыз жакшылык болуп, той болуп, анан Кудай буйруса келинчең менен келип, бизде ушул жерде биз үйлөнгөнбүз, мына бизде үй бүлө болгула деп суктандырып кет, Кудай буйруса. Башка эч нерсе деп айта албайм. Мен бул өзүң чечимиң. Азыр бир нерсе десек деле кайра атырылып чыгып кетиши мүмкүн, анан коркуп да калдым сенен. Жок, андай деп. Бирок чындыгында ооба, бул менин чечим болуп атат, өзүмдүн чечим болуп атат. Кудай буйруса, жакшы жаңылык болсо обязательно бөлүшөм. Амирдин тоюна келесизби? Чакырса келем обязательно. Же бул жерге дейсизби? Бул жерге. Бул жерге келем. Кудай буйруса. Жаңы жылдык концерткечи. Келсин. Жок, если мен сыртка чыгып кете турган болсом, ошо сыртка чыгып кеткен атпаймынбы? Эгерде ушул жерден эми кайра ошол жаңы жылдык мааракеге бардыгына если катышышым керек болсо, анда катышып кетем. Катышышыңыз керек. Анткени биринчи катышуучу ол биз жолуктук долбоорунун тарыхында биринчилерден болуп Чыңгыз деген атыңыз жазылып калды. Кийинки биздин эфирлерде ошол көбүнчө Амирдин тою, жаңы жылдык сонун кечелери, концерттер болот. Ошол жакта сизди өзүңүздүн бир талантыңыз менен, өнөрүңүз менен күтөбүз анда сизди. Буйруса. Ошондон кийин биз коштошсок болот экен сиз менен, Азыр эрте айтып алып турбуз, аябай. Орундуктан орун алып берсеңиз болот, Чыңгыз келиңиз. Негизи интернет желеси жана чыныгы жашоодогу адам интернет желесиндеги башкача образ менен жүрөбү же жашоодо башкача образ менен жүрөбү, мен муну дагы деле түшүнө албай келем. Анткени бизде акыркы убакта талапкер болуп келген Даниэль менен Океана интернет желесинде өзгөчө популярдуу болуп жаткан жаштардан десек болот. Экөөнүн тарткан видеолору, бири-бирине окшоштуктары деп суктангандыктар көп. Бирок көчөгүнүнкү эфирде дагы, бүгүнкү эфирде дагы негедир Даниэль менен Океананын ортосунда эч кандай мындай мамиле жоктогудай эле. Даниэль ар жакты карайт, Океан ылдый карайт. Анан бул нерсе бизге дагы аябай мындай терс көрүнүш болуп калды. Бул нерсени көрүп биз кубанбай деле калдык.
экөөңүздөрдү дароо менен ортого чакыргым келип атат. Кандай болсо дагы. Тинарай уктабай турабыз, чыдайбыз, бул кичине кечке уктай берсеңиз да. Куш келипсиз, Даниэль. Куш келдик. Ассаламу алейкум. Баягыдай бир сүйлөгөн шайыр жигит, негедир эки эфирден бери экөөңөр сүйлөшпөйсүңөр, бири-бириңерди карашпайсыңар. Эмне болот деги? Баары жакшы, ассаламу алейкум. Биз жолуктук долбоорунун сүйүктүү көрүүчүлөрү, барыңыздар менен амандашып көрүшүп турганыма кубанычтамын. Жана ошондой эле Канат мырза, ошондой эле ар бир дегеле жашоодо мындай бактылуу жашоого татыктуу катышуучулар, ассаламу алейкум, сиздер менен да кубанычтамын көрүшкөнүмө. Чындыгында мынчалык деңгээлде болот деп күткөн эмеспиз. Биз тарапка өтө жакшы, жылуу, жумшак сөздөр, каалоо тилектер келип атат. Ошондой эле Океана тарапка дагы өтө жакшы мактоолор келип атат. Бирок биздин мамилебиз токтобойт. Бир гана жакшы жаңылыктар менен бөлүшөбүз жана алдыга карай улантабыз. Биз жолук долбоордун актерлор келип эле урат, карай, ишин давление менен ойноп эле. Ому, өзгөчө Нурпериден кийин эле Нурпери. Сүйлөңүз, Даниэль, дагы. Бизде баары жакшы. Мамилебиз өтө жакшы. Сиз мага карабай, бизде баары жакшы деп, Океанага карап айтасыз, бизде баары жакшы деп. Бизде баары жакшы. Океана сине карап айтасыз жакты. Экөөңүздөр бири-бириңиздерди карап айтсаңыздар, бизде баары жакшы. Бири-бириңиздерди карап айтып коюңуздар, элдер ишенсин. Бизде баары жакшы. Океана, кандайсыз? Даниэль, сиз ойлогондой мырза болуп атабы? Джентльмендик сапаттары бар бекен? Дагы бул жолу баарыңыздарга салам. Кандайсыз, Канат байке? Бизде баары жакшы. Дагы бир жолу айтып кетейин. Даниэль байке мен каалагандай бала болуп жатат, мыкты. Сөзүнө иши дал келген жигит экен. Азырынча менин көңүлүмдү жакшы эле алууда. Тааныштыгыбыз уланууда. Канча жол жолуктуңуздар ушул? Почти күндө эле жолуктубуз. 2 күндүн биринде деп койсуң. Кыла турган ишигер жокпу? Мындай болуп калды, Канат байке. Биз Океан экөөбүздүн ортобузда окшоштук нерселер көп экен да. Анан дагы бир сюрприз боло калып, Океан иштеген торговый бизнес-центрдин 1-кабатында Океан иштейт. Кандай бир себептер менен мен жумуштар менен 2-кабатка дагы иштеп калдыңызбы? Жок, бир кошумча проект менен барып калдым. 2-кабатында эле. Биз жумуштан бир убакта чыгып атабыз. Кандай болуп атат? Океана сиздин көңүлүңүздөгүдөй айым болуп атабы? Ооба. Жок эме. Даниэль, Океана эмне мынча толкунданып атасыз? Биз таанышкандан баштап, мен ушунчалык жакшы бир деңгээлде Океана менен таанышкым келген. Океана мен канчалык аракет кылсам, мага дагы мындай жакшы бир кадамдар таштап атат. Бул мени өтө кубандырып атат. Жакшы чындыгында ачылып атат. Экөөбүздүн мамилебиз жакшы уланып атат. Анан дегеле алдыга койгон максаттарыбыз, ой жүгүртүүбүз дагы дал келип, дагы бир жакшы нерсе, экөөбүз бири-бирибиздин жумушубузду дагы мындай туура жакшы кабыл алып түшүнүп атабыз да. Туура түшүнүп атасыз, Себеп дегенде менде болду, ачык эле айтайын. Экөөбүз жолугабыз деп план коюп, кандай бир жумушка тиешелүү эле себептер менен мен кечигип келген дагы убакыт болуп калды менде жолугушка. Бирок ошол нерсени дагы туура кабыл алып, Океана мени наоборот колдоп атты да. Ошол нерсе мага өтө мындай кубандырды да. Кызганат бекен Океана? Ал эмеге жете элекпиз го дейм, азырынча. Кызганганга повод бере элек. Сиз бир убак келгенде жетесизби кызгандырганга кандай? Жок, кызгануу эмнеден пайда болот? Бул кызгануу менин оюмча ошол адамды эгерде жакшы деңгээлде билсе, ал адам кызганбайт. Же ал адам повод берсе кызганат, же маанилүү нерсе бул ошол бир аркылуу мындай тааныбай туруп, же туура эмес маалымат алса кызганышы мүмкүн да. Эми сиз дагы бир нерсе бар, эркек тараптан дагы бул маанилүү. Бул отчет эмес, дегеле кеңешип туруш керек. Мен жумушка болобу же бир сөмкага тиешелүү момент болсо дагы мен Океана менен кеңешем. Океана мен мондай десем, бул наоборот мага жакшы өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып, ийгилик каалайт. Океана, сиз сүйлөп коесузбу?
ошо негизи кызгануу дагы бир нерсени айтып кетсем, кызгануу сүйүүдөн кийин болот деп ойлойм. Азырынча сүйүүгө биздики жете элек, таанышуу гана болуп атат. Биринчи симпатиялар, биринчи сезимдер ойгонуп атат, сүйүүгө жете элек. Ошондуктан кызгануу дагы болот элек. Ошондо сиз азыр Даниэлге эртеңки күнү азыр телефон SMS келип кала турган болсо деле башка кыздардан демек сиз кызганбайт экенсиз да? Жок, бир аз кызганышым мүмкүн. Эми андай SMS-тер келбейт деген ойдомун. Мына сиз кызганып атпайсызбы? Сиз сүйүүнү күтпөй эле уже эле кызганып атпайсызбы? Ошо Даниэль байке кандай болбосун, жумуш болуп атабы, бир нерсе болуп атабы, мен жумушуман чыксам план коет дайыма. Мен мурунку талаптарымды айтып кетпедим белем, мындай болуш керек депчи. Ошо дайыма курсагым тогузат, абалымды сурап турат, жазып турат, аябай көп жазып турат. Ошол анын тышкары негизи окшоштуктарыбыз аябай көп экен, совпадениялар көп болуп атат. Мен мамам менен дагы тааныш экен, экөө мурун иштешиптир 3 жыл бою. Ошо мамам дагы угуп алып аябай сүйүндү, жакшы бала деп өзүнүн оюн айтып кетти, колдоду. Ошо. Негизи адамды 1-2 жолу гана көрүп таанышып гана биле алат экен көп адамдар. Ал эми сиз Океананын апасы менен 3 жыл иштешиптирсиз. 3 жыл иштешсеңиз дагы эң сонун ойдо калса, демек Даниэль чыныгы сонун күйөө бала боло тургандай экен да. 3 жылдан кийин эң сонун сөздөрдү айтып атса. Апаңыз сүйүнүп атыптыр да демек аябай эле. Ооба, сүйүнүп. 3-4 жыл мурунго дейм, бир проектте бир долбоордо иштеп жүргөнбүз. Мен жакшы мааниде апасын сурап баштадым. Эмне жумуш кылат, немени алектенет деп сурап атып, уже 1-2 эмелер табылганда эле мен уже билдим да. Океанга ал нерсе сыр, бирок анан бир жумушта иштеп жүргөнбүз мамасы менен. Тааныйм, өтө жакшы айым. Анан экөөбүздү дагы деле биз күткөндөн дагы күтпөгөн жерден деле кайра сөз кылып сүйлөшүп атсак эле жаңы нерселер ачылып эле, окшоштуктар дагы эле келип атат да. Кече дагы мен кечинде атын айтпай эле коеюн, бирок дагы менин бир жакшы катнашып жүргөн адамдарым дагы Океана менен таанышкан да, ошондой ойлор бизде көп болуп атат. Негизи кыргызда айтат го, апасын көрүп кызын ал депчи. Эми сиз Океананын апасын жакшы тааныйсыз да. Ошондо апасын көрүп кызын алганга даярсызбы? Жакшы максат, жакшы кылуу тилектерди угуп атабыз, жакшы экөөбүз ниеттерди кылып атабыз, бирок мен ойлойм ар бир нерсенин убакыты келет деп. Бирок азыр өтө чоң нерсени обещать этким келбейт, бирок иш түрүндө аракет кылып, жакшы жаңылыктар менен мамиле курганга экөөңүздөр тең аракет кылып атасыздар. Аракет кылып атабыз, эки тараптан тең. Анан видеолорду тартып атпайсыздар. Ошол видеолорду тартканда сиз ушул убакка чейин актер катары башка кыздар менен тартылып келгенсиз да. Океана менен деле дал ошондой актерский ролдор менен ойноп койдуңузбу же башкача сезим менен ойнодуңузбу? Эми чындыгында биз жакындан көрөлү десек дагы жакындан көрүнбөйт экен да видеолоруңуздар. Алыста эле жүргөн болсуздар, айланып эле музыкалар менен эле. Аны эмоцияларды көрө албаганга биз айта албай атабыз азыр мына чыныгы эмоция болуптур депчи видеодо. Видео тартып элге көрүнөбүз деген эч бизде ой болгон жок. Экөөбүз кадимкидей эле жумуштан кийин жолубуз бир болуп дагы жолугуп калганда эле ошол жерде сүйлөшүп, мындай бир нече видеолорду тартып калдык. Ошол эле. Жок, мындай видео тартканда кандай башкача сезимдер болду сизде? Мындай сезим болду. Мындай ортобузда дагы бир мындай тартынуу, бир нерсе бар да, дагы деле. Дагы деле. Жакшы жака бул, жакшы жака. Бул бизде алыстатпайт, наоборот, ортобузда бир неме бар да, мындай бири-бирибизди тарта турганчы, магнит сыяктуу. Бири-бириңиздерден уялып атасыздар. Толук түрдө мен көнчү элемиз да азыр. Көзүн карай алдыңызбы видео тартып атып? Эми мен ошондой моменттер болуп, эми көзүнө карап атабыз, бирок керекті жерлерде тартынуу болот. Көзүнө карай аласызбы азыр Океананын? Океана сиз карай аласызбы? Демек чындыгында жактыруу сезим болгонун бардыгыбыз күбө болуп атабыз, анткени жактырган адам көзүн карашы аябай оор да. Мен дагы бир нерсени айтып кетейинби? Негизи ошол видеолорду тартканы бардык, аларчага бардык. Башка бул жактагы жүп болгон адамдар дагы айтышчу эмес беле, видео үчүн эле баргандай болуп калдык депчи. Бизде негизи андай болгон жок, аябай кызыктуу болду. Видео тартыш мен үчүн да аябай кызыктуу болду. Ошол видео тартыш үчүн эле барып, ошол жерге видео тартыш үчүн эле барган жокпуз да.
ал дагы бир өзгөчө жолугушуулардын бири болду десем болот. Даниэль мырза айтып кетпеди, биз мындай сиз деле айтып кеттиңиз, биз сүйөлекпиз, жакшы көрөлекпиз депчи. Мен бирок бир нерсени аябай байкап атам, экөөңүздөрдүн ортоңуздарда аябай бири-бириңиздерге жакшы көргөн сезим аябай күчөп атканы билинип турат бизге. Азыр катышуучулар деле мага кошулат болуш керек. Анткени сиздер тартынып атасыздар да, бири-бириңиздерге дагы сезимиңиздерди айткандан тартынып атасыздар. Ошондуктан келиңиздер, баардыгы баягы нике кайып деп коет го. Эгерде Даниэль мырза сиздин адамыңыз экенин мындай көзүңүз жетсе, дароо эле тартынбастан айтсаңыз болот айта турган сөзүңүздү. Океана, сиз деле эгерде мен мисалы ушул сизге тием, турмушка чыгам, бактылуу болуп жашайм деген көзүңүз жетсе, сиз деле дароо ички сезимиңизди калтырбастан айтсаңыз болот. Анткени ошол эле нерсеге жетип калыптырсыздар да азырчы. Туура айтамбы? Ооба, негизи баары жакшы, таанышуубуз жакшы уланууда. Бирок баары бир 100% боло элек да. 100%га жеткенде, уверенный болгондо биз деле буюрса. Ооба, 100% боло элек экен, мен деле түшүндүм. Бирок 100%га жеткириш азыр экөөңүздөрдүн ортоңуздарда болгон мамиле, бирок экөөңүздөрдүкү бат эле жетет экен 100%га. Биз көп болуп атабыз. Мен ойлойм, кандай убакыт болбосун, бирок кадамды мен ташташым керек. Бирок дагы бир аз убакыт керек деп ойлойбуз, экөөбүз тең. Мен өзүм эмес, экөөбүз тең. Бизде бир демке пайда болду. Мурун Океан болчу, Даниэль, сен, мен, бирок биз таанышып өткөндөн кийин, убакыт өткөн сайын азыр биздин ортобузда биз деген нерсе пайда болду да. Анткени бул биз жолуктук да. Туптура. Уруксат берсеңиздер, өтө деле чоң эмес, мындай кыскача эле биздин бир таанышуу деле эмес, мындай бир атырбак мамилебизден бир үзүндүлөр болсун, ошону көрөгөт эле, уруксат берсеңиздер. Сөзсүз түрдө. Тунук махабатка бирге жетүүчү, жылуу сезимдерди бирге сезүүчү, менин издегеним сенден табылганда, сага тартууладым жүрөгүмдү бүгүн. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, көтөргөн экөөбүздү сагындырган. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, эңсеген сезимдерге биз жолуктук. Көздөрүбүз жалын күлө караганда, алысталсак издеп күтүп самаганда. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Океана, как всегда, сон болуп отурасың. Мен негизи ошол экөөңөрдүн чогуу жуп болгондон кийин стористериңерди көп көрүп баштадым. Мага дагы аябай жагып, Даниэль мырзанын Океан кылган мамилелери, экөөңөргө бакыт каалайм. Мен ойлоп атам, экинчи сезондо уже той болуп калат го деп, потому что менде ушундай чувство болот да. Экөө мындай аябай сонун келет экен бири-бирине. Рахмат. Бакыт каалайм, хозяин өзү сүйлөп койсун. Даниэль, Океана, бул жакта баарыбыз эле суктанып карап отурабыз, эми анан элдер дагы аябай сонун паразыңар деп эми карап атабыз, көрүп атабыз дегендей бакыт каалайбыз. Эң негизгиси мен бакыт каалайм. Азыр видеоңорду көрүп, чын буга чейинки жуптар же болбосо түгөй болуп чыгып кетип, видео тартыш үчүн эле же болбосо ушундай максат үчүн эле барчу эле да. Ал силердин видеоңорду көрүп, бул жерде отурган сөзүңөргө карап, сонун буйруса силерден Амир менен Кудай буйруса келинчегине окшогон сонун жуп чыгат силерге окшогончу. Силерденчи? Буйруса биз силерден суктанып эле карап отуралы, Кудай буйруса биз силерден жуксун бизге дагы. Бакыт каалайм. Бизге да бакыт каалап болочу. Назира, келиңиз сиз. Мен негизи башында Даниэль мырза келгенде ойлогом, хайп үчүн келсе керек депчи. Актер экенин өзү да башында айтып кетти эле го, мен өзүмдү көп жактан сынап көргүм келет депчи.
Анан азыркы видеолорун, Океананын историяларында мындай койгон сүрөттөрүн, вниманияларын көрүп, азыр ал айымдан кайттым. Экөөнүн ортосунда сезимдер бар экен. Бактылуу болуңуздар. Ошо. Чоң рахмат. Эч кимди деле сүйлөгөнгөр келбейт го. Микрофон талаш. Кошумча айта кетейин. Биз тарапка өтө бир жакшы сонун кабыл тилектер келип атат. Көрүүчүлөр, сиздерге дагы барыңыздарга эмес, ар бириңиздерге ыраазычылык айтабыз. Мүмкүнчүлүктөрүн колдоно кетип рискелди байке. Эшикте суук болуп калды, анан баары сүйүшүп баштадык. Сиз деле айтып берчиңиз го, анан мен да кошуп айта кетейин деген. Океанга уруксат берсеңиздер, бир кичинекей белегим бар болчу, ошону бере кетейин. Джентльмендик кылып бул жакка да өзүнүн белегин алып келип. Океан ачасызбы? Көрөлү эмне экенин. Ачып берейинби? Ооба, ачып бериңиз. Биз ачып берелиби дебейсизби? Кана көрсөтүңүз көрүүчүлөргө. Кана? Бул ошону четки да не? Океанга аябай күлгөн жарашат. Ар дайым күлүп жүр. Бул кыскача белекти кабыл алсын деп ойлойм. Рахмат. Рахмат чоң. Дагы не ичинде? Өлө кызыгып карап атат. Кыздар да эле кружка. Ха? Сон жарышат экен. Кана? Таг ичине коньяк салып койгонсуз. Алчып коесузбу? Сок турбайбы? Реклама болуп кетти. Канат байке уруксатпы, мен айтып койсом болобу? Океана, Даниэль биздин азыркы учурда эң красивый паралардын бири болуп турасыңар. Азыр биринчи орунда Амир менен Агиме турса, силер экинчи орунда турасыңар. Мен силерден өтө суранат элем. Бизди дальше эле кубанта бергилечи ушундай жакшы видеолоруңар менен, тунук махабатыңар менен. Бул жакта отурганыбыздын баарыбыз эле силерге бакыт тилеп атабыз. Биздин настроениябызды бузбай, жакшы бир пара болуп бергилечи, үйлөнгүлөчү деп эле. Булар экөө аябай осторожный сүйлөшүшөт экен го, деман. Акылга салып бакыт калып аткандардын баарына кошулам, мен да бакыт каалайм силерге. Даниэльге силерде азыр баары сонун болуп атат, баары жакшы болуп атат. Канча убакытта үйлөнгөнгө даярсың мисалы? Баары жакшы болот. Ошол суроо берим келип атат да жандам. Рахмат. Жакшы суроо. Жакшы чечим чыгарып суроо бердиңиз. Ушул суроого мен да жооп бергим келип аткан. Эгерде толук түрдө эки тараптан биз келишсек, жарым жыл. Максимум 3 айдан жарым жылга чейин. Ичинде бар. Барыңыздарга рахмат. Анан сизге да рахмат. Эчтеке эмес. Мен чынында рахмат чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында бул дагы бир өзгөчө бактылуу көз ирмемдер болуп атат. Биз Даниэль менен Океананы көрүп чындыгында сүйүнүп атабыз. Булар менен же ушул убакка чейин пранк кылышканбы? Айтор башында мен дагы кичине капалуу болдум. Эмне себептен мындай булар мурдагыдай жылуу сезимде сүйлөшпөй атат деп. Көрсө, булар эфирде ушинтип отуралы деп чечиптир. Эфир эмнегедир мага мындай болду да, бул жакта катышуучулардын баары көнүп калыптыр. Уже дегеле ушул долбоор башталганда бүгүнкү күнгө чейин барыңыздар көнүп калыпсыздар. Мага бир оор болду да. Анан жана көп эле убакыт отурдук. Мындай эме болуп кетти, аралаша албай атпызбы? Мен жакшы энергия менен келгем, бирок азыр деле аракет кылып сүйлөп атабыз. Бирок ортодо дагы энергиябыз уже кетип калды бир аз. Ошо аралаша албай атабызбы? Аралашып, наоборот, келе атабыз эми. Тил табышып. Ошо бүгүн аралашканга аракет кылдыңызбы? Ооба. Таныштыңызбы катышуучулар менен? Жарымы менен таныштык. Буйруса дагы таанышабыз деген. Дагы толугураак таанышканга. Буйруса анан козу жеп таанышабыз. Эфирде кызыктуу болуп күлүп жайнап отуруп каласыз да. Ошондуктан сиз биз жолдуктук долбоордун талапкерисиз. Андыктан биз Даниэль менен Океана бакыт каалайбыз. Сиздер да жакшы комментарийлерди калтырып коюңуздар. Бакыт каалайбыз деген сөз уже мага да келип жетти окшойт. Даниэль, Океана,
сиздерге терең ырахмат билдирип, орындуктардан орун алып беришиңиздерди суранабыз. Дагы да болсо мамилеңиздер улана берсин. Амирдин тоюнда күтөбүз анда, сиздерди өзгөчө кийим менен, өзгөчө стилдер менен. Кошумчадагы уруксат берсеңиздер, мүмкүнчүлүктөн колдонуп, азыркы убакытта жакшы бир чечим чыгарып, жакшы максат коюп аткан Амирди да куттуктагым келип атат. Куттуктайм дагы бир рет. Конучтамын. Бизге да жоксун иншалла. Сиздерге да буйрусун. Биз жолуктук долбоорунун 2 жашы орындуктардан орун алып бериңиздер. Эки миң жыйырма үчүнчү жыл 14 сентябрда биз жолуктук долбоорун НТС телеканалы менен биргеликте биз баштаганбыз. Эфирдин башында эле дароо биз эрежелердин бардыгын айтып өтүп кеткенбиз. Жана убакыт деген учкан куш экен, ушунча убакыт бир паста өтүп, ушул аралыкта биз 2 сезонго кимди калтырабыз, ким кетет экенин жалпы биздин катышуучулар менен жана ошондой эле сиздердин берген добушуңуздар аркылуу чечебиз. Биз жолуктук долбоорунун катышуучулары биз жолуктук долбоорунун тарыхында биринчи бетине жазылып калат деп мен абдан мындай сүйүнүп жана бир четеден өкүнүп айткым келип атат. Анткени ушунча аралыкта биз бир туугандай болуп калдык. Мурда мен жашоомдо өзүмдүн гана жеке проблемам боло турган болсо, азыркы убакта ар бир катышуучунун проблемасы мен үчүн да эң чоң көйгөй, эң чоң проблема болуп калды. Анткени ушул биздин катышуучулар бактылуу болсо, биз дагы бактылуу болобуз. Ыйласа, булар ыйласа, биз дагы ыйлайбыз, булар сүйүнсө, биз дагы сүйүнөбүз. Бизге дагы абдан оор, анткени биз жолуктук долбоорунун биринчи катышуучуларын кетирип, кайрадан сырттан чоочун катышуучуларды чакырган бул бизге дагы мындай өтө оор нерсе болуп жатканын мен чын жүрөгүмөн айткым келип жатат. Урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр, 2 сезонго ким калат, ким кетет экенин биздин бүгүнкү катышуучулар жана НТС телеканалы менен биргеликте жана ошондой эле сиздердин добушуңуздар аркылуу билебиз. Эгерде сизге кайсыл катышуучу жаккан болсо, кайсыл катышуучу жакпаган болсо, сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди сөзсүз түрдө бергенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андыктан НТС биз жолуктук баракчасына сиз кирип комментарий калтырып, мен ушул катышуучуну жакшы көрүп калдым, ушул катышуучу калсын, мен ушул катышуучу мага жаккан жок, кетсин деп сиздер да добушуңуздар берсеңиздер болот. Ал эми биз болсо ошонун бардыгын чогултуп туруп, 2 сезонго ким калат, ким кетет экенин бир жыйынтыкка келебиз. Албетте бул сөздү айтканда деле мен аябай сыймыктанып, сүйүнүп айтып жаткан жерим жок. Анткени биринчи сезон аяктагы чакты биздин Чыңгыз мырза да катышуучу болуп келгенден эфирден сырткары кетем, эфирден сырткары өзүм бактымды тапканга уруксат бергиле дегени бир четиден бизди сүйүндүрсө, бир четиден эңкиде Чыңгыз мырзаны да биз көрбөй калат экенбиз деп кичине өкүнүп турган убагыбыз. Анткени Чыңгыз мырза, сиз да ушул убакка чейин сиз да өзүңүздүн күйөрмандарыңызды өтө көп топтодуңуз. Кандай болсо дагы биз жолуктук долбоорунда бала үйлөнүп бактылуу болуп жашап калышына биз тилектешпиз. Эми бул жерден биздин катышуучулар дагы аябай бир туугандай болуп калышты. Көп жерге барып отурушту, урушту, талашты. Бирок азыркы убакта катышуучулар дагы өзүнүн оюн жазса болот. Бунун бардыгы албетте сыр бойдон калат. Кайсыл катышуучу кетишин каалайсыз жана кайсы катышуучу 2 сезонго калышын каалайсыз. Бирок бул жерде ким кетишин кааласаңыз, ошол катышуучунун атын жазсаңыз болот. Жүрөгү ооруп турган чак. Ал эми көрүүчүлөр дагы бир башкача сезим болуп атат болуш керек. Анткени сиздердин жакшы көргөн катышуучуларыңыздар дагы 2 сезонго өтпөй калышы мүмкүн. Мен бул жака Айыманы чакыргым келип атат биринчилерден.
Мен жазып коеюн, а? Бирок мен жазганга колумда барбай атат. Анткени биз жолуктук долбоорунда катышуучулардын эч кимисин кетиргим келбейт мен. Бардыгы мен үчүн бир туугандай. Уже ушунча убакыттан бери жаман да жактарын билип калдым, жакшы да жактарын билип калдым. Бирок эң негизгиси ошо каталарын мойнуна алып, өздөрүнүн жашоосун оңоп, дагы да болсо ушу биздин эфир аркылуу оңолуп күндөн күнгө өсүп, ой жүгүртүүлөр өсүп, ушул жактан бактысын тапканга аракет кылып жаткан катышуучулардын эч кимисин мен жазбайм. Бирок мен жазбаганым менен биз да НТС телеканалы менен биргеликте кеңешкенде биз да көп нерсени чечебиз. Экинчи сезонго ким калат, ким кетет экен. Эң нерсе баягы жакшы көрүү, бири-бирибизге болгон баягы сүйүү башка экен, бирок баягы чындап үйлөнүү максатында келген биз катышуучуларды алып калганга болушунча аракет кылабыз. Ал эми чындап жөн гана ушул жака келип, элге таанылыш үчүн, подписчик топтош үчүн, ушул аркылуу өзүнүн бизнесин тургузуп алыш үчүн келген катышуучуларды биз сөзсүз түрдө кетиргенге туура келет. Сиздердин да ар бир добушуңуздар каралат. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, азыркы убакта биз катышуучулардын бири-бирине болгон голосованиясын биз сиздерге чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Ал эми сиздин дагы бир жолу айтып кетейин. Сиз ким калсын, ким кетсин дей турган болсоңуз, НТС биз жолуктук баракчасына кирип, ошол жака өзүңүздүн ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Анткени экинчи талапкерди биз жаңы катышуучулар менен баштайбыз. Анткени биз экинчи сезонду жаңы катышуучулар менен баштайбыз. Билдиребиз, биз жолуктук долбоор башталгандан бери эң сонун комментарийлер, эң сонун каалоо тилектер жана ар кайсы жерге барбай эле эң сонун колдоолор бизге келип жатканын биз баардыгын сезип, чын жүрөгүбүз менен ошонун баардыгын туюп жатабыз. Ал эми кийинки чыгарылышта экинчи сезонго ким өтөт жана ким калат экенин биз сиздерге толук түрдө чагылдырып беребиз. Кантсе дагы биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте биздин жалпы катышуучулардын, адамдардын бактысын тапканга биз ар дайым себепкер болуп келебиз. Сиздер менен ар бейшемби күнү, жума күнү НТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоорунда биз күн сайын активдүү көрүшкөнгө аракет кылабыз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Сак саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, жалпы каалоо тилектерге чоң рахмат. Экинчи сезондо ким калат, ким кетет? Аны кийинки эфирде көрө алабыз.